Ошентип билинбей, октябрь айынын 22 күнү дагы келип калды. Бүгүн иш күндүн аптанын акыркы иш күнү, аптанын жума күнү. Биз болсо өз кызматыбызды улантабыз. Иш күндүн кечи долбоору кайрадан сиздер менен кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечтин кезегине биз Борбор аянтыбызда, эски аянтта биз айткандай агротехникалык жарманка өтүп жатат. Аны менен катар бизде балбандардан бир гана жаштар эмес, улуу муундагы ардыгерлерибиз дагы дүйнө чемпионатында жакшы жыйынтык көрсөтүп келди. Биз ошол тууралуу бүгүн дагы маектикке тартабыз, агайларыбызды жана ошондой эле биз бүгүн Velo Friends Positive KG коомдук бирикмесинин төрагасы Даниил Кыдыралиев менен дагы сүйлөшөбүз. Бишкек шаары ушул жөө жүргүнчүлөр, унаа айдоочулар жана ошондой эле вело айдоочулар дагы бар биздин катарыбызда. Шайтан араба айдагандардын бүгүнкү маселелери кандай? Ушул тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Биз болсо бүгүнкү кеч кезегин мыкты бир музыкалык чыгарма менен баштайбыз. Баштайлы. Кеттик. Чату бақыт құштай, бір өткөн мезгилин кайрылбайт. Татал турмуш күндөн күнгө бизди сынайт. Ар кандай жалындаган жаш күчтүү кезинде, береке көп кылган аракетиңде, эч талыкпай умтула бер тилегиңе. Ишенимди жеңишке жетесиң. Каалаганың сенин самаганың сөзсүз орундалап алдыда. Жеңилбегин жеңишке жетесиң. Ишенгиңин тилегиңе. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечки кезегибизде айыл чарба темасынан баштайлы. Айыл чарба Кыргызстан экономикасынын локомотиви. Биз өзүбүздү агрардык мамлекет деп таанып келебиз. Жана ошол багытта жаңы өзгөрүүлөрдү, ошол жаңы министрлик, бийлик, өкмөт алмашты. Ошондуктан бүгүнкү жана эртеңки күндөрү ошол эски аянтта айыл чарба тармагында атайын жарманка өтүп жатат. Ал жактан мен уккандан азыр өтө көп сандаган адамдардын кызыгуусун туудуруп, ошол элдер келип атат. Аба ырайдын бир аз суук экенине карабастан. Демек, бул темада кызыгуу бар. Албетте, биз ошол теманын бардык детальдарын Айыл чарба министрлигинин орун басары Марсбек Уулу Ильич мырзадан сурайбыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы. Биринчиден, бүгүнкү иш күнүңүздөр
таң атпай башталды, себеп дегенде бардығын ордына коюш керек эле. Азыр бизге ошо бардык бүгүнкү азыр болуп аткан окуялардан резюмелеп айтып берсеңиздер, эмнелер болуп атат, кандай өтүп атат, элдин маанайы жакшыбы, кимдер катышып атат? Албетте бүгүнкү иш-чаранын артында көптөгөн кишилердин көптөгөн эмгектер бар. Ошо кечегине командабыз менен бир экилерде кеттик элек, кайра 6да келдик. Ошол аянтчада жанынын алдында бардыгын эми даярданганга аракет жасадык. Бирок сиз белгилеп кеткендей, аба канчалык мындай суураак болсо дагы, мындай жаан болсо дагы элдер абдан көп болду. Элдер абдан көп болду. Көп эле болбостон мындай келип туруп анан кетип калышат го. Кээ бир ушундай көргөзмө иш-чарада. Ушу жерде мындай ошо азыркыга чейин мындай элдер ошол жерде жүрүшөт да. Эми балким билесиздер, бул көргөзмө ошол эски аянтта 2013-жылы Айыл Агро деп башталды эле. Ооба. Ошо май айында өткөрүлчү да, алчы. Анан ал кийин Агротех Экспо деп ошо министрлик өзүнө бренд көргөзмөнүн бир брендин ачып, анан ошондон уланып 2019-жылы 20-жылы өткөн жылы гана пандемияга байланыштуу өтпөй калганда, анан биз быйыл атайын министрлер кабинетинин токтому менен айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамын 20-октябрга деп атайын токтом чыгарттырдык. Сунуштадык, министрлер кабинети колдоп берди. Анан токтом кабыл алынды. Буга чейин Союз убагынан бери 15-ноябрда белгиленип келчү да. Анан биз эмнеге бул кадамга бардык? 15-ноябрда билесиздер, мындай суук болуп калат. Дээрлик өлкөбүздүн бардык тарабында суук болуп калат, кар түшүп калат кээ бир жерлерде. Анан ушу иш-чаралар имараттын ичинде гана өтчү да. Анан ушул октябрдын 20-сы деп тандаганыбыздан октябрдын 20-сында дээрлик 100% түшүм орулуп, жыйылып бүткөн болот. Малдар жайлоодон келген болот. Эми айыл чарба жылы аякталып калган болот да. Сезон аякталды. Сезон аяктаган болот. Анан күн дагы өтө суук болбойт деп, анан ушуну тандап алганбыз. Анан мынакей бүгүн мурунку көргөзмөлөрдөн дагы айырмасы бүгүнкү көргөзмөнүн масштабы болду да, чоңдугу. Масштабы биз бул жерден жаңы техника, заманбап техникадан, технология, жабдыктардан баштап асыл тукум малдарга чейин, андан кийин бизде өндүрүлгөн ошо бардык ошо органикалык продукцияларга чейин, анан тиги эски аянттын бир бөлүгүн ошо шаардыктарыбызга жарманке деп уюштурдук. Ошондо Жиржинка бульварынан Панфилов паркка чейинки 3 квартал жерди ээлеген бир көргөзмө уюштурулду да. Уюштурулду. Биз мындай башында уюштурулуп аткан ошо Бишкектин борборуна, эски аянтыбызга, Ак үйдүн артына, өкмөт үйүнүн алдына ошо малды кантип алып келебиз деп ойлондук элек. Башындачы малды кантип алып келебиз деп клеткалардын бардыгын мындай стандарт кылып окшош кылып жазытып, алдына таза опилкалар төктүрүп, мынакей бир 30дан ашык түр мал келди. 1200 килограммдык букалар келди, жылкылар келди, жаңы порода койлор келди дегендей. Анан бул ошо бардык ошо көргөзмөгө келгендердин абдан чоң кызыгуусун пайда кылды да. Пайда кылды. Алар менен кызыгып, сурап, ошо жерден контакттар менен алмашып, анан ошентип эле көрүп эле кетип калбастан ал жерде банктар да бар эле. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей бир 2 жума болуп калды окшойт. Атайын министрлер кабинетинин токтому менен ошо айыл чарба техникаларын лизингке алууга 4,5% үстөк пайыз менен 10 жылга чечим кабыл алынды. 426 миллион сом бөлүндү. 4,5% пайыздык үстөк пайыз 10 жылга деген шарттар бизде болгон эмес да. Бизде мурун болгон эмес. Кайсы банк менен кызматташып атасыздар? Бул эми мамлекеттик лизинг программасын Айыл банк жүргүзөт да. Анан Айыл банк өзүнүн ал жерден атайын чатырын тигип, ошол жерден заявкаларды ошол жерден кабыл алып, ошол жерден мына мен алам, мүмкүнчүлүгүм бар, ошо талаптарым бар, документациянын баарын алып келем дегендерди ошол жерден кабыл алып атышат бүгүн. Каалоочулар келген адамдардын көбү мындай пайыздык өлчөмдө, мындай кайсы тарабы ошо мал, анан аны менен катар техника да коюлду да. Техникалар коюлду. Айтып кетсеңиз. Техникалар коюлду, бир 70ке жакын айыл чарба техникалары коюлду.
заманбап оруп жыйноочу комбайндар, тракторлор түрлөрү бардык коюлду. Андан сырткары ошо быйыл билесиздер эми 21-жыл ирригация жаатында суу тартыштыгы болбодубу. Ошондон заманбап жана жамгырлатып сугаруу системалары, тамчылатып сугаруу системалары жаңы жабдыктар коюлду. Анан жалпысынан бир 200-ге жакын компаниялар ошол жерге келип катышты. Алардын ичинде жер семирткичтерди алып келген компаниялар бар. Ветеринардык дары-дармектерди алып келген компаниялар бар. Өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын алып келген компаниялар бар. Эми биз ошо бир жерге, ошо 3 квартал болсо да бир жерге борборубузга ошо айыл чарбада эмне болсо, айыл чарба дегенде эмнелер камтылса, ошонун бардыгын алып келгенге аракет жасадык. Ал жерде топурактын анализин чыгарган мындай портативдик кичинекей лабораториялардан бери койдук. Алар тынымсыз ошо келген дыйкандарга, катышуучуларга айтып атат, топурактын анализин чыгарган канчалык маанилүү экендигин айтып үйрөтүү менен алек болуп атышат. Андан сырткары биз ошо борборго окуу борборун уюштурдук. Окуу программасын атайын мындай бастырып чыгарып, мисалы саат 11-ден 11:30-га чейин кайсы темага окуу болот, 11:30-дан 12-ге чейин кайсы темага окуу болот деп анан баарына ошол жерден таратып берип атышат. Таратып берип эгер каалоочу болсо, мисалы өсүмдүктү коргоо темасы, топурактын анализин чыгаруу канчалык түшүмгө өзүнүн таасирин тийгизет, малдын асылдуулугу канчалык экономикалык жактан пайдалуу деген сыяктуу окууларды тынымсыз болуп атат да. График койгонбуз, ошол окуулар да жүрүп атат. Мен өткөндө ушул министр мырза менен сөзгөндө ушу жер семирткичтер жана ветеринардык ошол дары-дармектердин арасында ушундай фейк деген колдонуп атпайбызбы ушул сөздүчү, фейковый тармактагы, контрафактный тармакта аябай өнүгүп кеттир. Анан ушул багытта мисалы ушу бүгүнкү келген элдерге альтернатива жана мындай чындык ошо сапат кайда экенин көрсөтүлүш керек да. Ушул тармак боюнча дагы албетте эми бүгүнкү ошо аянтчага коюлган компаниялар алар ошо оригинал дейбиз го, накта продукцияны, ошо жакшы продукцияны алып келген же болбосо чыгарган компаниялар коюлду. Эми сиз мурун министр белгилеп кеткен нерсе бар. Эми биз өткөндө ошол нерсе менен күрөшөбүз деп, буга чейин билесиздер 2018-жылы ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизилген. Ошо менен биздин ветеринардык инспекторлор дагы, фитосанитардык инспекторлор дагы барып эч бир жерди текшере албайт эле, кире албайт эле. Анткени мораторий текшерсе эле үстүнөн кайра аны текшере тургандар чыкчу да. Анан ошону биз ушундай жеткирип атып, аракет кылып атып, мынакей октябрь айында гана ошол токтомду чыгардык. Тамак аш коопсуздугу маселелери боюнча мораторий жок. Иштебейт. Тамак аш коопсуздугу маселелери боюнча мамлекеттик инспекторлор барып текшерип, сапатын текшерип, ошол эле өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарынын сапатын текшерип, ал жерде эртеңки күнү рак оорусун алып келе турган химикаттар, коркунучтуу заттар болушу мүмкүн. Бизде колдонууга тыюу салынган заттар болушу мүмкүн. Ошолорду текшерип, ветеринардык инспекторлор ошо этти текшерип, сүттү текшерип, мына эт менен, сүт менен эмне деген гана оорулар жугат адамдарга. Өмүрүнө, келечегине таасир эте турган оорулар жугат. Ошонун баарын текшерүүгө укук алдык. Азыр биздин инспекторлор башташты текшерип. Текшерүү дегенде эле бара калып эле баса калып текшерүү эмес, эми бул өзүнүн да ошо текшерүүнүн мыйзамдары бар. Биринчи план түзөт, анан аны атайын ыйгармыктоо орган, бул экономика министрлиги аны менен макулдашып, анан ошо планга жараша чыгып башташат да. Риски абдан жогору болгон жерлер биринчи кезекте, андан кийинки этап дегендей. Ал иштер эми башталды, жүрүп баштады. Жүрүп баштады, бул да маанилүү, албетте бул айыл чарба өзү мындай бир бүтүндөй жандуу система да. Бир жагында таңкыстык болуп калса, экинчи жагында дагы ошо улап кетет. Чынжыр системасында чынжыр өзү аябай бекем болгону менен бир жеринде чынжырчасында мындай бир аз маселе жаралса, бүтүндөй чынжыр үзүлүп кетет. Анан ушул тамак аш коопсуздугу дегенде биз биринчи кезекте ошол элдердин малга болгон, эл жана малдын ортосундагы кандай десек бир саясатта бул делечи. Анан ошо асыл тукум
малдарды бүгін алып шығып елдерге мындай альтернатива да мындай башкача да кылса болот деп атабыз да. Анан ушул жагдайдан элдин бул тармакка болгон кызыгуусу, анан дагы бир кызыктуусу эмеси кереги бул экономикасы да. Ушул маселенин экономикасы, элдин чөнтөгү, капчыгы, кандай сунуштар түшүп атат себеп дегенде баягы бир жагынан даярдаган иш башка, практика жүзүндө мына азыр сиз да келе атасыз да, угуп сүйлөшүп фермерлер менен эмне деп атышат? Кандай? Эми бул жерден бир нерсени кабыл алыш керекпиз. Көрүп, билип турса дагы ошо кадамга барыш оңой эмес да. Ооба. Анын үстүнө бизде ошо малды багуу кандай десем, традиция деп коебуз, маданиятыбыз башкача болуп атпайбы мындай. Айдап ийебиз, өзү келет, анан малыбызды айдап ийебиз, ал кайсыл жерде чөп жакшы экенин, мындайча айтканда маршрут жолун билет дегендейчи. Анан ошондуктан өзүмдүн малым, өз мал дегенди мындай басым жаза беребиз да биз айыл жериндечи. Бирок мына сиз белгилеп кеттиңиз. Бул азык-түлүк коопсуздук болгондон кийин, ошол мал эртеңки биздин тамагыбыз болгондон кийин, эртеңки биздин жашообузду жакшыртуунун бир нерсеси болгондон кийин биз аны экономикалык жагынан караш керекпиз. Өзүбүздүн мал, анан анын атасы, энеси дегендей жанагы көзүнө жакшы көрүнө берет да. Антпей биз экономикалык, ошол мал канчалык өндүрүмдүүлүгү жакшы, канчалык сүт берет, канчалык эт берет, анан ал малды кармаган канча тоют беребиз, жайлоого жайганда канча чыгымдарды кылабыз дегенде ошонун баардыгын эсептеп туруп анан окат кылыш керекпиз. Биз муну министрлик мындай бул ишке катуу киришип жатат. Малдын асылдуулугун, сапатын оңдобосок, буга чейинкидей болуп эле мындай туягын санап эле менин 100 коюм же болбосо 200 коюм же 100 уюм деп жүрө бере турган болсок, 10 уюм, 20 уюм деп. Анда биз мына акыркы көрсөткүчтөр, бир эле сиздерге көрсөткүч айтайын. Мына биринчи жарым жылдыкта биз 850 литр сүт саап алдык бир уйдан. Орточо. Дагы экинчи жарым жылдыкта 850 литр саасак, бул 1700 литр болот. Кошуна мамлекеттер 4000-5000 литрге эчак жеткен. Батыш өлкөлөрү кечегини мынакей Голландиядан ошо айыл чарба менен алектенген ишкерлер келди. Алар айтат, аларды 10.000 литр. Бизде 1700-2000ге жетпеген литр сайбыз бир уйдан. Алар болсо 10.000 литр сайт. 5 эсе артта баратпайбызбы биз? Биз 90-жылдагы көрсөткүчтөрдөн 50% артта баратпайбыз. 90-жылы 3000 литрден жогору болчу. Биз мына ага жетпей атабыз, 50% артта жүрөбүз 90-жылдан. Анан биз муну эгер оңдобосок, мына жайыттарыбыз быйыл, мына сиздерге бир эле практикалык нерсе айтайын. Быйыл эмнеге базарда семиз мал кымбат аябай? Семиз эмес чарбалык мал арзан. Ортосундагы айырма чоң. Чоң. Айырма анткени быйыл жайлоодон мал арык түштү. Жайлоодон мал арык түштү. Мал көбөйдү, жайлоо тарыды. Жайлоодон мал күзүндө арык түштү. Биз мурун кандай ойлочу элек, жайлоого айдап ийебиз, күзүндө бардыгы тим эле семиз түшөт. Күзүндө мал арзандайчу эле го, эт арзандайчу эле го. Андай болбой атат. Сапатка түшүбүз керек. Түшүнүктүү. Биз конокто Агротех Экспо боюнча жана жалпы ошо айыл чарба тармагындагы жаңы иштер тууралуу Марсбек уулу Илиш, айыл чарба министринин орун басары бизде конокто. Мен ойлойм бизде дагы шаардыктар гана көрбөстөн кечегиди чалып атышат, ошо Таласта, Көлдө да көрүшөт экен. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү күндөгү айыл чарба тармагында жаңы реформалар сөзсүз түрдө сиздердин кызыгыңыздарды туудурат. Сиздерге бир маалым кат берип туралы бул тармактан. Азыр бизде жарнама, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз конокто Марсбек уулу Илиш агабызды чакырдык элек. Мына бүгүн иш күнү аябай кызуу болгонуна карабастан, ошо айыл чарба министринин орун басары катары Агротех Экспо жарманкеси тууралуу маалымат берип жатат. Дагы бир жаңы жагдайларды ачып кетсеңиздер. Мисалы, бизге ошол техникалык оснащениянын техникаларды кайсы мамлекеттер бизге бергенге даяр, кайсы мамлекеттердер менен тыгыз кызматташып атабыз. Анан дагы бүгүн ошо эфирге даярданып жатып сурап калышты элдер. Эркинбай бир сурап көрчү. Бизде илгери совет учурунда выставка достоинств народного ВДНХ. Да, өтөт эле народного хозяйства.
ошол жакта ушундай иш-чаралар өтсө болот беле деп дагы сурап калышты. Мен ошон үчүн элдин оозундагы суроону сизге узатайын. Техника тараптан кимдер менен жакыныраак кызматташып атабыз? Кандай жаңы каналдарды ачсак болот? Кимдер кызыктар жана ошо ВДНХ боюнча өткөргө турган жагдай боюнча айтып берсеңиз. Эми көбүнчө ошо техника, айыл чарбадагы техникага бизге ошо Белоруссиядан чыгарган техникаларына талап көбүрөөк да, салыштырмалуу башкаларга. Эми бул биздин ошо тарыхтагы колдонгон, биздин айылдагы трактористтер кантип иштейт, кантип оңдойт, баардыгын билишет да ошо МТЗлардынчы. Ошондон улам болуш керек деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден алардын ошо баасы арзаныраак салыштырмалар башкаларга. Ошондон улам. Андан сырткары мына бүгүн көргөзмөгө ошо Кытай тараптан өндүргөн тракторлары, техникалары көбүрөөк катышкан көрүп отурабыз. Аяктан көп келе баштаптыр. Бул пандемиядан кийин бул да бир жакшы көрүнүш деп ойлойм. Анткени алардын УТО тракторлары өзүнүн сапаттуулугун, өзүнүн жакшылыгын мындай биз фермер дыйкандарга практикада көрсөттү. Башында ишенбестик бар эле да. Башында эми Кытайдык кандай болуп калат деп атышты эле, бирок УТО мындай сапаттуу, жакшы трактор экенин тастыктады деп мен ойлойм да. Аны менен бирге ошол эле кымбат баалуу техникалар да коюлду. Ошо класстын оруп чиноочу техникалары коюлду, John Deere коюлду. Эми алардын баасы кымбат. Чын айтыш керек, баасы кымбат, салыштырмалуу. Алуучусу бар да анын. Албетте анын алуучулары бар, алар мындай чоң чарбалар алат. Бирок ошолор ошо кымбаттыгына карабай, ошонун баасын актаган техникалар да. Абдан жакшы, абдан сапаттуу актайт эми баасын. Ал эми дүйнөлүк бренд, дүйнөлүк мындай сапатта. Ошол техникалар көп коюлуп атат бизге. Ошол жана жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугаруу системалары Италиядан өндүрүлгөн системалар келип коюлду бүгүн. Түркүн ар кайсы өлкөлөрдөн өндүрүлгөндөр келип коюп атат. Эми лизингтин эң негизги мындай нормаларынын бирөө ошо лизинг алуучу тандоого укугу болуш керек. Эгер биз мамлекеттик лизинг программасы менен ушундай жеңилдетилген шартта берип атпайбызбы? Ошол дыйкан келгенде анын кайсы Кытай тракторубу, Беларусь тракторубу, Америкабы, Германиябы, же болбосо Голландияда өндүрүлгөн тракторбу, же Италияда өндүрүлгөн шайманбы, же Россияда өндүрүлгөн ошо тоютту кайра иштетүүчү бир жабдыкпы, анда бир тандап алуу укугу болуш керек. Тандап алуу укугу болуш керек. Алып келип туруп эле бир түр техниканы коюп эле ушуну аласың деген ал мыйзамга каршы. Ошондуктан тандоо укугу учурда дыйкандарда бар. Ошондой бир кара. Экинчи сурооңуз боюнча эми чыны менен 2013 мен ошо 2013 жылы ушул эң биринчи Айыл Агро көргөзмөсү уюштурулганда мен ошондо Нарын облустук администрацияда иштейт элем да, бөлүм башчы болуп. Анан ошол жактан Нарын облусунун делегациясын алып келгенбиз да, ошондо боз үй тигип, дыйкандарды уюштуруп алып келгенбиз да. 14-жылы өкмөттүн аппаратында агро отделде эксперт болуп иштеп калып, анан ошол кайра 14-жылкы көргөзмөнү да уюштуруп, ошол жерде жооптуу эксперт катары ошондон баштап эле келатам. Жыл сайын ушуну сүйлөшөбүз да. Борборго кылбасак, ушундай бир аянтчабыз болсо, анткени башка өлкөлөргө барганда көрүп атпайбызбы? Алардын атайын ошо экспо көргөзмөлөрдү уюштурган жерлери бар. Анан ошол жерде уюштурушат. Экспого бардык шарттары бар. Алда өзүнчө кичи экономика да. Ичинде айыл чарба гана эмес, башкалар суусун сатат. Бир жумада айыл чарба өткөрөт, кийинки жумада текстил өткөрөт. Эми тынымдык иштеген экспо борборлор бар эмеспи? Ошол өлкөлөр үстүндө эле көрсөк болот. Биз деле ошого барышыбыз керек. Качанга чейин борбордук аянтта ушуну өткөрө бербейбиз. Бирок эми белгилүү шарттардан улам, ошо каражаттын тартыштыгынан улам балким ушуга чейин кыла албай келатабыз, бирок мен ойлойм бир жакынкы жылдарда бул кадамга барышыбыз керек. Анан ошол жака өткөрөбүз. Эми мен да окудум. Эмнеге ошо борборго өткөрүп атабыз? Эмнеге малды борборго алып келип атабыз деп жазгандар да болуп атат. Бирок ошо биздин ошо тууган досторго кайрылат элем. Эми мал
жаман нерсе эмес ал. Мал биздин тамагыбыз болуп атпайбы? Биз кандай ага мындай жакшы мамиле кылып, эмнеге аны ушу шаарга алып келип койсок эле биздин шаарыбыздын статусун төмөндөтүп ийген жокпуз деп ойлойм. Биз аны таптаза жерге азыр барып мына көрүшсүн. Ошо мал турган жер кандай таптаза. Эртең да таптаза болот. Эртең да таптаза болот. Мындай маданияттуу эле түрдө көргөзмөнү уюштурдук деп ойлойм. Тескерисинче биз ошонун баардыгын алып келгенде эми малды башка жерде кылып койсок деле болот эле. Мисалы ипподромдо же шаардын четинде бир жерде алып туруп эле. А бирок ыңгайлуу шарттар болот беле биздин ошо көргөзмөгө келип, анан кайра ошол жака автотранспорттор менен барып же жол тосуп барып. Андан көрөкчө биз ушул кадамга бардык. Борборубузда бир жерде бардык нерсени топтойлу дедик. Бардыгын ушу бир жерге топтойлу, колдон келишинче. Келсин, көрсүн, мүмкүн каалоосу болсо банктан оформлять этсин. Мал чарба чаберет аталык деген сыяктуу чоң-чоң чемпион чарбалардын ошол жерден договор түзсүн, келишим түзсүн. Алардан мал сатып алсын. Мына ошол жерде уйду саап практикада көрсөтүп атышат. Мынакей эртең менен саады уй канча сүт берди. Түштө саады канча сүт берди. Ошол жерде мындай тактага жазып, бул уй эртең менен сааганда 7 литр берди. Түштө сааганда 10 литр берди. Азыр түштөн кийин сааганда деп бир уй эртеден кечке 40 литр сүт берет мисалы. Көрсөтүп атышат, ошонун баардыгын көрсөтүп атат. Элдин маанайы кандай? Элдин маанайы ошол жаңычылдыктарды кабыл алганга бүгүн эми биз бардык нерсени экономикадан караш керек да. Бардык нерсе курсакка, капчыкка барып такалат. Анан бир жагынан ошо биз сиз айткан жана адат бар да. Адат бул көнүмүш. Улам кайталанып келген, жана кайталанган сайын адамды көндүрүп, андан жаңычылдыкка түртсө бир мындай коркунуч. Жаңы нерсе ар дайым адамдан корку сезим жаратат да. Бул биздин табиятыбызда бар экен. Анан мунун үстүнө келген фермерлер жана өзгөчө кайсы Кыргызстандын кайсы бөлүгүнөн келген фермерлер, кайсы тармактагы фермерлер өзгөчө активдүүлүгүн көрсөтүп жатышат да. Кече билесиздер, кечегин ошо бүткүл Кыргызстандагы жергиликтүү өзүн башкаруу органдарын съезди болбоду. Ал жерге бардык айыл өкмөт башчылары келди. Бүт ошо 40 райондун акимдери келди. Алар өздөрү эле келбей, ошо жергиликтүү фермерлерди, дыйкандарды ала келишти. Бүгүнкү көргөзмөгө Кыргызстандан мындай бир жерден келбей калды деген болгон жок да. Бардык тараптан атайын ушундай пландалган да. Бардык тараптан келишти. Бардык райондордон, бардык ошо жерлерден келишти. Анан маанай деп атпайсызбы? Маанай абдан жакшы. Көздөрүндө күйүп турган ошондой мындай жакшы маанайды мен көрө алдым десем болот бүгүнчү ошо катышуучулардын. Аны менен бирге эми министрлик бул саясатты биз ойлоп атабыз, мындайча айтканда агрессивдүү түрдө улантышыбыз керек. Маданият деп атабыз, мал багуу маданияты, өзүмдүн мал деп эле анан чарбалык, экономикалык анча пайдалуу болбогон малды багып жүрө бербей, биз муну өзгөрткөнгө агрессивдүү аракеттерибизди, чараларыбызды көрө беребиз мындан ары. Эң кыска мөөнөттө эми убакыт менен алмашат. Бирок бул убакыт 10 жылга да созулуп кетиши мүмкүн да. Ооба. Биз бул мөөнөттү кыскарткан аракетин көрөбүз. Элибиз ошо ынанып, андан кийин ынанып эле коюш жетиштүү эмес да. Ынангандан кийин шарты болуш керек. Ошол сапаттуу малды ала турган шарт каяктан алыш керек? Кандай жол менен алыш керек? Таза кандууну сатып алабы, же болбосо жасалма жол менен уруктандырып, мындай жарым-жартылай сапаттуу кылып, анан ушундай оңдоо менен алек болобу? Же болбосо ошо сапаттуу өндүргүч букаларды алып келип, ошо менен малын сапатын өндүргөнгө каалайбы? Бардык шарттарын биз түзүп беришибиз керек. Мен ойлойм 2022-жылы биз ушул мен айтып кеткен өндүргүч букалар сапаттуу, жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын бардыгын ишке киргизебиз буюрса. Мал чарбасынын лизинг программасын коебуз деп атабыз, азыр каржы булактарын издеп атабыз. Муну менен мынакей Россия Федерациясынын эң чоң асыл тукум чарбалары менен келишимдерди түзүп атабыз. Ошол жерден түздөн-түз Кыргызстанга азыр эми ал жактан мал келип атпайбы, бирок ал кандай мал келип атат? Базардан алып келип атат, көчөдөн алып келип атат дегендечи, биз андай кылбай, ошо асыл тукум чарбанын өзүнөн
Ал жерде Россияда 10 миң, 100 миңге чейин мал кармаган асыл тукум чарбалар бар. Ошолордон түздөн түз Кыргызстанга сапаттуу асыл тукум мал жибере турган жолдорду түзүп атабыз. Мен ойлойм ошо 22-жылы бир өзгөрүүлөргө барабызга деп атам. Аны менен катар жайыт маселелерин айтып берсеңиз, ошо жайыт маселелерин кайрадан жандандырууда рекреация кылыш керек, аны эс алдырып, анан кайрадан жаңы бир сапатка чыгууда өткөндө дагы министрimiz айтып атты эле, биз муну мындай искусственный жол менен сейип чыгабыз депчи. Мындай мүмкүндүктөр бүгүн барбы? Техникалар барбы бизде же аны алыш керекпи? Анан ошо жайыт маселелер эми жыл айланып эле кайра эртең жаз келет да. Туура. Ошого ошону жагдайды ачып кетсеңиз. Жайыт маселеси да абдан мындай көйгөйлүү, актуалдуу маселеге айланып келатат акыркы жылдарда. Сиздер да түшүнүп турасыздар. Мал көбөйгөндө жайыт тарып, анан эффективдүү башкаруу деген да маселеси бар. Ошо жайыттарды коомдук уюмдар кандай эффективдүү башкарып атат. Мына мисалы үчүн сизге да, мага дагы, башкага дагы ошо бир кичинекей жерге жайыт билеттерин бере берип, ошол жердин чөбү баш алганга жетишпей калып атат. Деградация болуп атат, чөптүн саны азайып атат ошол жерлерде. Анан ушул көп көйгөйлөр бар жайытка байланыштуу. Эми жайыттан биз акыркы жылдары алып гана келе атабыз да. Жайытка эмне бердик мына буга чейин? Берген жокпуз эчтеке. Бештике берген жокпуз да. Биз жайытка ошо эл аралык уюмдардын, донорлордун эсебинен мындай бир аз жол оңдошубуз мүмкүн. Көпүрө салдык. Бирок жайыттын өзүнө эмне бердик? Аны мындай эс алдырдыкпы? Же болбосо ошо мына Союз убагында мода деген эмне унутулган эски нерсе. Союз убагында ошо жайыттарыбызга жер семирткичтер чачылчу экен. Өрөөндөр чачылчу экен. Ошонун бирин кылдыкпы 30 жылда? Кылган жокпуз да. Анан мынакей азыр биз быйыл Россия бизде урук да жок экен жайыт өрөөндөр. Анан Россия Федерациясынын ошо буга чейин бизде атайын мындай сыноодон өткөн, бизде өзүнүн жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөткөн уруктарды түрлөрүн Россия менен сүйлөштүк, бааларын келиштик. Биз 22-жылы ошо бир жок дегенде бир 100 гектарга жакын, 80-100 гектарга жакын жерге ошо жайыт культураларынын, чөптөрүнүн, үрөндөрүн себели деп атабыз. Сеп, анан андан акырын чогултуп 22-жылы чогултуп баштайбыз да. 22-жылы ошол аянттан бир көлөмдүн 30%-ын азыраак чыгат да, 30%-ына чейин чогултабыз. Анан аны кайра айлантып келечекте жылдарда биз жайытыбызга ошо баардык эле жерге себебиз дегенден алысмын. Жана деградация болгон участоктор бар. Аябай начарлап кеткен жерлерге анын баардыгына ошого сеп жайытыбызды мындай сактап калуу аракетин бүгүндөн башташ керекпиз. Пландарыбызды биз конкреттүү койгонбуз, мөөнөттөр менен койгонбуз. 22-жылы жайыт культураларын биз өстүрүп баштайбыз. Атайын үрөөн чарбаларында өстүрүп баштайбыз, мамлекеттик дагы, жеке дагы. Илиш мырза, анда биз акыркы мындай сизге мүмкүндүк болсун, ошол көрүштөр кайрылып, эртең дагы Агротех Экспо көргөзмөсү ишин улантат, кайсы жерде дагы жолу канчада ошол боюнча анонс кылып кетсеңиз болот. Сизге сөз. Камераны. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу шаарыбыздын тургундары, Чүй облусунда балким келе калганга мүмкүнчүлүгү болгон дыйкандарыбыз, фермерлерибиз биздин көргөзмө эртең дагы саат 9-дан баштап кечки 5-ке чейин өз ишин улантат. Ал жерден заманбап техникаларды, заманбап жабдыктарды, технологияларды аны менен бирге асыл тукум малдарды өзүңүздөр көрүп, колуңуздар менен кармап, ошол жерде керектүү контакттарды алып кетсеңиздер болот. Аны менен бирге окууларды дагы эртең дагы уюштурулат. Окуулар да болот, ал жерден бир аз маалымат алсаңыздар болот. Ал эми шаарыбыздын тургундарына мен ошол эле эски аянтка чакырып кетет элем. Ал жерде биз атайын дыйкандардын өздөрү сатып канга ыңгайлуу мындай жарманке уюштурганбыз. Айыл чарба продукцияларын эң арзан баада сапаттуу органикалык айыл чарба продукцияларын сатып алыңыздар келип.
Чоң рахмат. Конокто Айыл чарба министринин орун басары Марсбек уулу Илич болду. Жакшынакай чакырык жана ошол Агротех Экспо боюнча эң негизги маалыматты бизге берип кетти. Ишиңизге ийгилик болсун. Жарманка көргөзмөнүн натыйжалуу болсун деп сиздерге жакшы тилек менен эфирди улантабыз. Азыр биз мына кечеги Осло шаарында ардагерлер балбан агаларыбыз ардагерлер эң мыкты көрсөткүчтөрүн көрсөтүп келди. Биз ысыгында ошол жаңылык менен сиздерге бөлүшөлү. Ичиндеги окуялардан айтып берели. Biz эфирге кайрадан кайтып келебиз. Эсиңерге салып кетсең, мен силерге убада бердим эле ошол Ослодо өткөн дүйнө биринчилигинде Кыргызстан курама командасы жалпы эсепте командалык эсепте 5-орун ээледи. Абдан жакшы көрсөткүчтөр. Деги эле бизде спорт тармагында биздин балбандар, күрөшчүлөрүбүз албетте ар дайым ставканы да коебуз, бирок буюрса актап да келишат. Аны менен катар жаңы спорт жылдыздарыбыз дагы жанып келатат. Аны бесе мен тааныштырайын. Алгач агабыз менен таанышырсак, бул Бишкек шаарынын Бишкек шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жетекчиси Эрназар Токоноев Нурлан Исраджинович жана Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын эркин күрөш боюнча күмүш медалдын ээси Эрназар Ахматалиев. Куш келипсиздер, мырзалар. Агабыз куш келипсиз. Биринчиден сизден Нурлан ага şu sport tarmağından surayın, özünüz muna mamleketlik munisipaldık kızmatkeri katары, ошол күрөш жана спорт жана күрөш деп биз бардык ушул багытты ошо күрөштөн коюп атабыз. Бүгүнкү күндө кандай иштермен менен алек болуп атасыңар? Күрөштөн башка да кандай спорттук жаңылыктар болуп атат бизде? Эми азыр мына Эрназар эркин күрөштүн ошо Ослонун катышуучулары Осмоновда бар. Гректер, бизден жөн эле вольниктер деп коебуз. Азыркы күнү жаш жылдыздарыбыз өсүп келатат. Анан өзүңөр көрүп атасыңар. Булар жеке гана өзүнүн тарыхын эмес, бул Кыргызстандын тарыхын жасап атышат. Анткени мына Эрназардын алдында өзүнүн агайларынан мурунку жылдыздар. Мына ошо 65-70-те мен билгенден мени менен чогуу физкультурный академияда окуган жакын досум Кенжебек Өмүралиев. Кандай жылдыз эле, Жеңиш Мекмембетовдун окуучусу. Мына азыр Мамыштын Рыспектин окуучусу Эрназар чыгып атат. Мына Руслан Бажимовдор, Сүйүнбектер кандай жакшы жетишкендиктерди кылып атат. Бул ойлойм, бул кыргыз спортуна алтын тамгалар менен калтыра турган ийиздеги жигиттер да. Анан биз муниципалдык кызматкер катары, шаардын мэриясынын жумушчулары катары биз шарт түзүп беришибиз керек. Эмки олимпиадага болгон эле бир 3 жыл 2-8-2-9 айла калды. Ошого биз болгон максималдуу көңүлүбүздү ушу жигиттерге, ушу кыздарыбызга бөлүшүбүз керек. Эгер биз олимпиададагы медаль алдык. Эгер эптеп-септеп эле көңүл бурулбай калса, шарттарын түзүп бербесек, жанакындай премиальныйлар да бар. Өлкө башы кандай спорт тармагындагы кызматкерлерге, спортсмендерге, бизнесмендер, шаардык, региондун бизнесмендер кандай жардам кылып атышат? Эгер ошону түз туура колдонсок, биз ойлойбуз, олимпиадага, Парижге биз жакшы даярдык менен келебиз да, анан акыркы олимпиаданын жетишкендиктеринен биз ашыбыз керек. Алдыга койгон максаттардыкы мына жигиттер менен биздин кыздарды кошо болуш керек. Бизге ушу олимпиаданын алтын эле жетпей атат. Биз ойлойбуз, биз муниципалитет катары биздин башкармалык менен болгон аракетибизди жумшайбыз да, ошо биздин улан кыздарга шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Нурган ага айтсаңыз, мен биринчиден тактап алайын, бул мындай техникалык нерсе да, бул ошо Эрназар окшогон балбандар ошондо мэриянын мындайча айтканда ушул сиздерге баланска түшөбү, сиздер камсыздап бересиңерби, же спорт залын сиздерге караштуубу, ошол нерсени тактап бересиз. Балбандар дегенде албетте булар жылдыздар, бирок алар бир жакка кыстырылып, бекитилип чогуу кетиш керек да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, биз ички эмесин билип алабыз. Сиздин сөзүңүзгө айтып берейин, жооп кылып. Шаардын мэриясынын биздин дене тарбия спорт башкармалыгында 12
олимпиадалык резервтин балдар өспүрүмдөр мектеби бар. Мына Эрназар ошо Ленин районундагы ошо спорт мектебинин катышуучусу, биздин окуучубуз ошо мектептики. Эгер Свердлов районунда ушундай балдар өспүрүмдөр олимпиадалык резерв мектеби бар, анда Айсулуу Таныбекова, Мерим, Айпери Ленин мектебинде да. Ошондо мектептерге ар бир спорттун түрлөрү бөлүнгөн. Баш аягы оюлуп 12 мектептин ичинде спорт мектеби шаардыкынын ичинен 69 спорттун түрү бар. Анын ичинде жеңил атлетикабыз бар, боксубуз бар, самбо, грек-рим, эркин күрөш, 69 деген абдан көп. Ошон үчүн баарына биздин башкармалык максималдуу түрдө көңүл бурганга аракет кылабыз. Алдыга биздин өзүбүздүн жоболордун бири бул массалык спортко, дене тарбиясына биздин шаардын тургундарын тартууда. Эң биринчи алдыга коюлган максатыбыз ошо. Массалык. Спорт массаларга тараганда гана ошол канчалык масса көп болсо, ошонун ичинен анан Эрназарга окшогон жылдыздарыбыздын саны көбөйөт, конкуренттүүлүк көбөйөт. Демек, эл аралык аренада дагы мындай жыйынтыктар мыкты болот да. Мына бизде Эрназар келип калдыңыз. Мына азыр эле сиздин алдыңызда Ослодогу ушул сиздин польшалык балбан менен болгон күрөштү көрдүк. Анда сиз 2-1 эсебинде жеңилип калдыңыз. Бизге өткөндө бирөө айтат да, бизге жеңген же болбосо ийгиликтердин окуялары эмес, бизге жеңилген же болбосо ийгиликсиз окуялар көп болуш керек. Биздин коомго ошол философияны сиңиш керек дейт да. Себеп дегенде мындай көптөгөн жеңилүүрдүн аркасында чыныгы жеңүүчү болуп чыгат, чыныгы жеңүүнүн мындай даамын татасың дейт да. Сиз жеңген күндөр да болду. Анан бирок могул эң ызык болгондуктан ошол балбандардын фото видеолору журналисттер кетет, бир күн силерди чагылдырат. Инстаграм бир эки күн дүң кетет, ал дагы кетет. Спонсорлор жаңы келгенде, "О, иним, укам" деп кафелерге чакырат. Алар да кетет да. Анан эң жаныңызда кимдер калат? Жана ошол учурда балбан эмне менен, кандай ойлор менен мындан аркы жашоосун, спорттук жолун улантат да. Андай учурларда биз менен биринчиден биздин жаныбыздагы жолдошторубуз, ошондой эле командалаштарыбыз, биздин ошо курама командадагы балдар. Биз андай бош учурда сборлор менен алекпоз. Ар дайым биздин сборлор биздин көлдө, Ызык көлдө өтөт көбүнчөсү. Ошол жакта болот, биздин тренерлер болот, биздин алаякта ага машыктыруучу, улук машыктыруучулар, ошо Руслан Маджинов агай, Табалдуулу Сүймөнкул агай, Тазабеков Ислам агай. Биз бош убакта соревнования жок учурда, эмелдеш жок учурда көбүнчө ошо сборлордо болобуз. Окутуу, машыгуу сборлорунда. Ал жакта общий ошо курама команда менен чогуу даярдануу сборун өткөрөбүз. Кийинки алдыдагы мелдештерге дайындыктарды көрөбүз. Демек, бир мелдеш бүтөр менен дароо тыныгуу бир аз болсо керек. Канча тыныгуу мүмкүн силерге? Тыныгуу бир апталык тыныгуулар болот. Кээ бирде аябай кыска болуп калган үчүн 1-2-3 күндүк тыныгуулар болуп калат, кээде 10 күнгө чейин тыныгуулар болот. Ар кандай болуп калат. Кийинки мелдештин датасы кандай жакыныраак же алысыраак бошого байланыштуу болот. Бардыгы эсептелип чыгат да агайлар. Агайлар ошону эсептеп, анан канча тыныгуу бериш керек, ошого жараша өздөрү программаларын коюп коюшат. Эрназар Рахматалиев Ослодо өткөн дүйнө биринчилигинин күмүш байгесинин ээси жана Париж олимпиадасынын алтын байгесинин ээси деп жакшы ниет чарбырыз дейт. Азыр бизде жарнамалык блок, андан соң кайрадан биздин балбандар менен, агайлар менен ушул балбан дүйнөсүн жакыныраак тааныштырабыз. Силерге биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кыргызстанда спорт тармагы акыркы айлары бизди абдан сүйүндүрүп жатат. Өзгөчө сүйүнүчтү алып келген бул биздин балбандар да. Анан ошол биздин чемпионубуз Эрназар Рахматалиев жана Нурлан агай бизде Бишкек шаардык спорттук маданият жана абдан
дене тарбия жана спорт. Дене тарбия жана спорт башкармаларынын жетекчиси отурат бизде. Мен Эрназарга көбүрөөк көңүл бурайын агай, уруксат этсеңиз. Себеп дегенде ушул бүгүн Эрназарга окшогон балдарга миңдеген өспүрүмдөр дагы түздөнүп жатышат. Анан айтсаңыздар, ушу баягы внутрянка дейт го, орусчачы. Ушу бизге окшогон жөнөкөй көрүштөргө балбандардын ички дүйнөсү, күнүмдүк жашоосу кызык да. Мына кечегиде Мээрим Жуманазарова ушул жанакы балбан кыз бутун кокустатылганда бүтүндөй дүйнө жүзүнүн камералар алдында калды, мактоого арзыды да. Ушул жардам берди депчи. Бул чоң көрсөткүч, маданияттын көрсөткүчү. Анан ушундай нерселерди мындай атайын иштелип чыгабы же бул нерсе иштелиш керекпи айтайын дегеним. Мен өзүм ошол спорт күрөштүн чемпионат Азия өткөргөм да, ак жол чемпион болгондо спорт ордосунда. Өзүм уюштуруучу болдум, өткөрдүм, өзүм алып барып аттым. Анан Япон, Кореялардын барбандарын өзгөчө көңүл бурдум да. Алар арасында дүйнө олимпиада чемпиондору жүрөт, бирок такыры билинбейт. Акырын келди, чыкты, убактысы менен чыкты, кайрадан чакырып күтмөй жок. Сүртүндү, арчынды, бир бурчта отурат, аябай концентрациясы укмуш да. Анан биздин спортсмендер мен көбүн эсе ошол жылдары шалакылыкты байкачумун да, мындай. Аябай боштой сезилген. Азыр ошондой тармактан, ошол багытта мындай иш жүргүзүлөбү атайын? Сүйлөшөсүңөрбү? Ушундай болобу, тартиптүү болобу жигиттер мындай депчи. Бул тармакта биздин агайларыбыз аябай бизге көңүл бурат. Биз көп жерден байкайбыз, чын эле бул япониялык спортчулардын же ошо кореялык спортчулардын өзүнүн артынан ар дайым таза, өзүнүн артынан калдык калтырбай кеткен аракет кылышат. Көп жерде байкайбыз, аны өзүнүн артынан таза алып жүрүшөт. Биздин агайларыбыз дагы ошону баса белгилеп кетет. Бизге дайыма айтып келет, ошол боюнча биз деген анткени Кыргызстандын жүзүбүз, биз курама командабыз, биз Кыргызстанды ошол жака Кыргызстандын атынан барып атабыз. Биз кеткенден кийин биздин артыбыздан жакшы эмеде калыш керек деп, ошо кайсыл жакка барсак да ошол аяктын адамдары жакшы мненияда калыш керек депчи. Ошон үчүн биздин агайлар постоянно айтып жүрөт, дайыма өзүңөрдү таза алып жүргүлө, кандай болбосун, тартип жагынан болобу, же трибунада болобу, же ковёрдун үстүндө болобу. Албетте күрөшү менен анан баягы ковёрдун үстүндөгү эме башка, ал адамгерчилик деген нерсе керек да, аябай. Ошо адамгерчиликти унутпагыла деп бизге аябай баса белгилеп келет агайларыбыз. Дайыма айтып келет, биздин дайыма эсибизде. Биз колдон келишинче өзүбүздү мындай жакшы жагынан көрбөскө аракет кылабыз. Ошондой эле биз кандай болсок, башка мамлекеттерде биз боюнча ошондой мненияда калат. Ошон үчүн колдон келишинче жакшы жагынан көрсөткөн аракет кылабыз. Эрназар, бул ошол көрсөткүчтөр, ошол иш аракеттер, ошол маданияттын жогорку үлгүсү чет өлкөдө албетте бул өлкөнүн жүзүн көрсөтөсүздөр да. Бирок кайра өзүңөр мекениңерге кайтып келесиңер да. Бул жерде силер сыяктуу балким силерге убагында ар кайсы деңгээлде жеңилип калган же болбосо көп сандагы балбандар бар. Анан ошол спорт ордобуз бар да, баягы бүт эле ошол жерде өтөт да. Ал бүгүн ушу Кыргызстандын ичинде чемпионат өткөрүлгөндө силер эл аралык тажрыйбаны көрүп келдиңер, дүйнөнү көрүп келдиңер, элдер менен сүйлөшүп келдиңер. Ошол нерсени өзүңөрдүн тең урактуу жигиттерге, кыздарга мындай жайылтып таратканга аракет кыласыздарбы? Албетте. Сыртыбыз жалтыраган, ичибиз өзүбүз калтырап болуп калбайлы дегеним да. Жок, албетте, ал жагындагы агайлар айтып келет. Өзүбүздүн дагы оюбузда бар ал нерсе. Анткени биз кандай болсок, артыбызда сиз айтып келет, кандай жаш иничектер, деги эле карындаштар бизден көрүп, булар мындай экен, мындай кылса ушундай чемпион болот экенбиз деген мненияда болушат. Ошон үчүн аларга дагы жакшы жагынан көргөндү, жакшы тарбия бергенди аракет кылабыз. Кандай аларга аябай кызык болот. Чемпиондор кандай жүрүш турушта болот, кандай экен, мамилеси кандай, ошол сыяктуу нерселер көбүрөөк кездешет да аларда. Ошого байланыштуу биз бул жакта дагы, тигил жакта дагы мындай эки жүз эмес, ошол эле нерсени бул жакта дагы көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сонун. Ушул нерсе аябай маанилүү. Спорт биринчи кезекте маданият болот да. Спорт бул маданият да. Нурлан, мен сизден дагы бир кызыктуу жагдайды ачып көрөйүн. Могу Эрназар, Ак жол өткөндө аянтка чыгып, аябай жакшы ырсаптарды келтирди. Жанында болбосо президент турду да. Президентибиз дагы кичине эме болуп түштү бир аз. Ордуна тайсалдай түштү да. Бул болуп аткан окуялар Ак жол, Мээримдин эмеси биз билгендерден да, ошо жылдыздардан. Калгандар албетте биз жылдыз болушун күтөбүз. Чоң нерселерди күтөбүз да.
Ушул жигиттерге чейин мына Радбек агабыз, белки Данияр агаларыбыз, Көбөновдор, Канат Бегалиевдер жана ошол муундагы агалардын айырмасын мен мындай байкап атам да. Бул балдар сүйлөй турган балдар экен да. Оюн билдире турган балдар экен да, мындай. Көбүнчөсү биз ойлоп калганбыз, журналисттер көрүп калганбыз, спортчу келсе бираз катыгыраак деп коебуз го. Сөзгө чоркогураак, анан аз сүйлөгөн, көп ойлонгон, бир багыттуу депчи. Ак жолдогу Эрназарда угуп, баарын интервьюлорун угуп атам да. Ушунчалык жарандык позициясы менен кошо кетип атат да. Муундар арасы айырмачылык барбы агай? Мен айтып берейин, бул бекеринен эмес да. Ушу кайдан келип чыгат? Мына азыркы жылдыздар деп коем, жана сиз айткан балдардын баарын эметип көрсөк, булар билимдүү балдар. Мына Эрназар эле юридикалык академияны окуп атат. Аякта окуш деле оңой эмес. Окуп жанакы билим тарбияны ошо университет, ошо институтунда алып атат да. Анткени азыркы курама командалардын көпчүлүгү англис тилин сүйлөй баштады. Бул да жетишкендик. Эң керек. Ооба, жанакынтип Ак жолдун ырсаптарын айтканда, мына Эрназардагы жакшы ырсаптары бар. Ошолорду булар сиз айткандай көчөдөгү эле жанакы мушташкан жигиттерден эмес. Буларды көрүп уже жаш өспүрүмдөр өсүп келатат. Булар билет, бул кандай ишти азыр Эрназар кылса, эртең ушул эле курама команданын уландар өспүрүмдөрү айтат, Эрназар байкеме анда улсат экен, мен деле ошентем дегендейчи. Ошон үчүн бул азыркы мына Махмудов басышы, түрүшү, жана өзүнүн башкыртуучусуна жанакындай белек кылып машина берди деген бүттү. Бул деген тарыхта калды. Жаш өспүрүмдөрдүн баары айтат, мен да чоңоем, мен дагы призер болом, мен да чемпион берем, мен өзүм агайыма ошондой белек берем, атама белек берем деп туруп, бул тарбияда, бул деген айтып атпаймынбы? Биздин желектерибиз болуп калды азыр. Күрөштүн желектери ушу Эрназар, Махмудов, Айсулуу, Айпери беримдер. Азыр басыш түрүшүнүн баары, жаштардын баары булар эмне кылса ошондой кылышат. Күрөштүн гана эмес, маданият болот да. Бул жаңы маданият. Маданият дегенде бул жөнүндө көп киши театр, операда эле ойлошот. Андай эмес да. Маданият бул жүрүм турум, адаттар, көнүмүштөр. Мен ушул жагдайга аябай байка суктанып карап атам да сиздергечи. Анан кыздарыбыз тууралуу сүйлөшө турган болсок, Эрназар сизден сурап көрөлүм. Мына Айсулуу, Мерим, Айпери дагы жаңы кыздар келет да. Анан мага ошогон мындай придирчивый балдар мындай айтышат да, жарым өлкө мына кулагы сынган балдар мындайча айтканда мен аларды бир даң муун деп коем да, мындайчы. Ошондой да. Образ бар, ички наполнениясы жок. Кыздар бүгүн балбанчылыкта аябай чоң жакшы иш аракеттер жүргүзүп атат. Мен сизден Эрназар сурап көрөйүн да. Биздин кыздарга болгон мамилени коомдогу мындай аял кишиге, кыз кишиге болгон мамилени биздин балбандарыбыз оңдоп кетип атышабы? Анан сиздердин иш араңыздарда ушул кыз эркек мамилеси кандай уюштулган да? Аябай маанилүү болот да. Биздин арабызда андай деле мындай бөлүнүп жарылуу же болбосо булар күрөшөт башкачараак деген эч кандай андай маселе жок. Биз кандай мына апаларыбызга же эжелерибизге, карындаштарыбызга деги эле аял затына кандай мамиле кылсак, аларга деле ошол мамиле болот. Андай деле бир тоскоолдук, мындай бири-бирибиздин ич-ара карым-катнашта андай тоскоолдук деле эмеле көйгөйлөр жок. Мына жерип коюучу мына шылдыңдоо да? Жок, жерип коюу жок. Андай нерсе бизде жок, биздин ич-арада. Наоборот, бири-бирибизге жардам берип, керектүү жерлерден колдоп, коштоп, ошондой эле чет өлкөдө болобу, бири-бирибизге ошол жактан эмнеси жетишпей атат, ошол жактан жардам берип, алар бизге жардам берип, эмне жетишпей атат сурап, ар кандай бир команда, бир курама команда сыяктуу баарыбыз чогуу барабыз, келебиз. Андай жээриби, бири-бирибиздин ич-ара жээрип, мындай силер мындай, андай нерсе бизде жок ич-ара.
эл аралык мелдештерди карап калганда биз бир гана матты карабай анан арасынан биздин ошо тренер агайларыбыздын жардамчы агайларыбыздын кыйкырыктары анан алыс жакта тиги фан зонада көбүн эсе Айсулуунун үнүн угуп калабыз да. Ошондо биз айта алабызбы, Айсулуу Тыныбекова бир гана чемпион же болсо мындай буюрса олимпиадалык чемпионго тактуу гана эмес, команданын лидери болот го. Ошондой деп атай алабызбы Айсулууну? ооба, атасак болот, лидер катары атасак мырзалар, болот. жигиттер угабы Айсулууну? Биз ал жактагы трибунадагы кыйкырып аткан колдоочулардын үнү жетпей алышы мүмкүн. Бизде жакыныраак анткени агайларыбыз турат. Секунд жүрүп айтып аткан агайларыбыз турат. Алар болушунча катуураак кыйкырган аракет кылат бизге жетиш үчүн. Анткени баягы ковер үстүндө күрөшүп атканда баардык башы менен ошо күрөшкө кирип кеткен учурда көп нерсени укпай каласың да. Уже. Көп нерсе укпай болушунча күрөшкө кирип кетип, угуп турган аябай жакшы. Агайың болсо керектүү советтерди айтат. Ошон үчүн агай катуураак кыйкырган аракет. Биздин ошон үчүн агайлар бир мелдеш бүткөндө тамактары ооруп калат. Кыйкыра берип. Ошон үчүн биз агайларды жакшыраак уккан аракет кылабыз, трибуналардагылардын үнү көбүн эсе жетпей калат бизге. Эрназар, сиз Кыргызстан кайсы бөлүгүнөн болосуз? Кайсы жерден болосуз? Жердигиңиз кайсы? Мен Нарын областынан, Ортон районунан болом. Нарын эти жардам берет экен? Эми байке тамашалап айткан болуш керек. Негизи мындай спорттук тамактанууда кыргыздын салттуу күчтүү тамактары бар да. Биз камыр, эт, май, чучук, карта дегендечи. Сиздерге ушул тармактан чектөөлөр барбы же жокпу? Бизге баягы соревнования мелдеш алысыраак учурда мен 1 ай мурун болсо бизге күчтүү тамактарды жегенге уруксат. Дегеле уруксат эмес, керек бизге аябай. Ошондой эле айткан чучук, казы, карта, этин жейбиз. Кандайдыр бир убакыт калганда 10 күндөн ашыгыраак, 10 күн, 12 күн мелдешке жакыныраак калганда андай нерселерди биз токтотобуз. Бизде андай деле өзүбүздүн диетолог же психологубуз жок. Биздин ошо психолог, диетологдордун ордуна өзүбүздүн агайларыбыз анын ордунда. Алар диетолог, психолог дагы. Алар мурун күрөшкөн, өздөрү да күрөшкөн, ошон үчүн билишет эмне кылыш керек экенин, кандай дайындаш керек. Ошол 10 күн, 12 күн аралыкта биз ошондой күчтүү тамактарды токтотобуз. Анткени организм ошондой күчтүү тамактарды иштетип чыгарыш үчүн көбүрөөк энергияны ошого кетирип коет. Ошон үчүн андай нерселерди токтотуп биз жеңил тамактарга өткөн аракет кылабыз. Ошондой эле балык, салат, жашылча жемиштерди жегенге. Мен сөздү бекеринен ушул тамак жана тамактануу жана өзүңүз да айтып калдыңыз, психология деп. Агайларыбыз бул биздин эми чыныгы экономикалык шартыбыздан улам болот да, агай. Универсалбыз да. Биздин универсалбыз. Биягынан дагы атасы дагы, агасы дагы, психологу дагы нерв болсо чалып, тынчтантканда ошол сүйүп калса да чалып, мисалы ошондой да. Мен агайларга ошондуктан аябай терең таазим этем, бирок агай биз мына сиз менен как мындай функционал катары бир нерсеге көңүл буруш керек да. Спорт менин оюмча бүгүнкү спорт барабар илим да. Себеп дегенде мисалы Усейн Болт чуркап атат, башка жанындагы жана берки американецтен 0,1000 секундага жеңип чыгып атат, алтын медаль тагынат да. 0,1000 секундтар чечип атат. 0,100 секундтар мат үстүндө ишти чечип коюп атат да. Мында спорттук ошол тармакты өнүктүрүүдө мен сизден сурагым келет, илим бүгүн кандай жардамга келе алат? Кыргызстанда илимий тармак кыйраганын эске алганда деги мына ошол тармактан жандандыруу мүмкүнбү? Спорт менен илим айкалышканда жыйынтыктар жакшы боло алат деп сиз ушул сөзгө кошуласызбы? Мен кошулам ушул сөзүңүзгө. Кошулмак турсун, азыркы күнү мына спорттук медицина. Кыргызстан боюнча биз баарыбыз жакшы билген бир эле өзүбүздүн эжейибиз бар, Бактыгүл Насыровна. Ошол кишини эле баарыбыз эле карап көңүлдү ошол жака буруп калабыз, анткени бул тармакта профессионал болуш керек. Мына Эрназардар чечишкен ийгиликтерди илим катары башка жол менен кирип карасак, мен могу Россиянын бир курама командасынын бир мелдешине барып калып, Новосибирскте көргөм, 2 килейген автобус. Ошонун ичи илгерки жанакы холодильник камерасы эле сыяктуу, азот. Мен боксерлордукун көрүп калдым.
боксерлор күнүнө бирден эле бой берет. Бойдон чыккандан кийин баягы мушташып атып, баш шишит дегендей, ошо азотко киргизди. Мына биздин күрөшкөн балбандарыбыз күнүнө 3-4 бала менен күрөшөт. А боксерлор бир эле. Ошондо ошо азот комнатага киргизет экен да, бул илимде жетишкендиги да. Ооба. Азотко кирди, 10 мүнөт азотный камерага тургузат экен, баягы суук келиптирип, болгон травманын баарын алып чыгып, 10 мүнөттөн кийин бул кайра мушташканга даяр. Ошо бул деген илимдин жетишкендиги. Биз да азыр ошол маселени аябай бийик көтөрүп атабыз да. Мына антидопинговый комиссия бар да биздин госагентствода. Мына биздин здравоохранение жанакы ден соолукту караган спорттук медицина Бактыгүл Насыровна баарыбыз эле жүктөнүп атабыз. Андай специалисттер аз болуп атат. Биз азыр биздин өзүбүздүн мекеме менен биздин физкультурный академия менен меморандум түзүп алып, ушул тармакта иштешкен табыз дагы. Биздин академия физкультурный ушундай спортсмендердин факультети болобу ачып бериш керек болуп атат. Же биздин мед академияда да. Анткени мындай специалисттер болбосо, жалгыз гана Эрнезар айткан чучук казак арта менен алыска жете албайсың. Бирок биздин легендаралуу Каныбек Осмолалиев агайыбыз өзү айткан, илгери олимпиаданы утканда биз витамин эмне экенин билчү эмеспиз. Мен ошо олимпиаданы чучук казак арта менен уткам деп айткан сөздөрү эсимде. Ошон үчүн биз дагы буга көңүл буруп, Кудай буйрса, илим жагын буруп берели дегенге аракет шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Мен ошону илимди өзгөчө басым жасаганым мен спортчулар көрүп атам да. Көргөндө мында жөн эле күйөрмандык кылбай, сүйөрмандык кылбай, байкап отурсам, кечегиде мисалы Айсулуга биз Эрназар экөөбүз сушатпадык, Айсулуга 6 миллион эл байкуш элим оңдой эле барып назарын салды да ошо кызыбызгачы. Анан аябай оорда. Мисалчы мен деле спортчу болсом да өзүмдүн бир тармагымда биз деле спорт кылып жүрөбүз, мисалчы. Башкача элдин назары кандай оор экенин түшүнөм. Ошондуктан Эрназар, ошо сизден сурайын деп атам да. Ошол үмүт. Жана сиз мисалы учуп кетип атканда үйдөгүлөр узатат, достор чалат, СМС жазат, кубаттайт, подписчиктер жазат. Мунун баардыгы мындай интершум да. Дуулдап келе берет, бирок матка чыкканда бир гана ошол Эрназар, анан анын атаандашы бар, анан секундант агайларыбыз бар да. Эми ошол учурда канчалык мен Эрназармын, бул менин жашоом, бул менин гана ийгилигим, жана бул биринчи мен, анан эл деген түшүнүк орносо кандай болот эле, чындык балким ошол жерде жатат дегеним да. Себеп дегенде мен элди өзүм аралап жүргөн үчүн эл деген сел экенин, анан элдин эси канчалык мындай кыска экенин да билем да. Бул жашоонун чындыгы. Ошондуктан Эрназар, мен ушу жаңы муун сизге окшогон спортчулардан сурагым келет да. Мындай туура багыттагы эгоизм спортчуда болуш керекпи? Ал жагын андай ойлор келет. Албетте келбей койбойт. Бирок баягы ковёрго чыгып атканда сиз айткандай, баягы мен менен туура сопернигим турат, анан секундант агайлар турат. Ошол убакта ойлор келет. Артуста турган эл бар, ата-энелерибиз, жакындарыбыз, досторубуз ошондой эле, агайларыбыз, аларды ойлобой кое албайсың. Утулуп калсам эмне болот? Утулуп калсам Кыргызстанга мындай, мен Кыргызстандын жүзүн алып келип атам, Кыргызстандын атынан келип атам. Мен мояктак болгон күчүмдү арнашым керек. Кандай жолу болбосун мен жеңишке жетип кетишим керек деген ой болот бизде. Анткени ошол ковёрго чыгып баратканда дагы агайлар бизге бир сыйра мотивация катары айтып кетет. Артыңарда эл турат, колдогон туугандарыңар, ата-энеңер бар. Ошолорду ойлогула, унутпагыла эч качан. Кандай тренировка кылганыбызды, кандай баягы машыгууларда кандай кыйналганыбызды унутпагыла, ошолор да бизге мотивация берет. Анан баягы эгоизм деген мен кээ бир жерде болуп кетиши мүмкүн, бирок көбүн эсе баягы ойлобой кое албайсың элди. Баары бир артыста турган эл бар, биз элдин атынан чыгып аткан үчүн, Кыргызстандын атынан чыгып аткан үчүн ойлобой тура албайм мен. Бул жерде бар обязательно. Ойлобой кое албайм. Жардам береби ошол же? Жардам берет. Баягы ковёр үстүндө чарчап калганда, болгон күчүң кетип, же болбосо шайың калбай калган учурда кээде эстеп кетишиң мүмкүн. Бир нерсеге таянышың керек да. Анткени ошол кандай тренировка кылдык, кандай кыйналдык,
артуста сиз айткандай узатып атканда кандай узатышты эле, кандай үмүт менен узатышты эле, эми кандай ишенишкен, мага баарыңа сага ишенебиз, сен утасың, сен күчтүүсүң, баягы ишенип турган элди ойлоп кеткенде кандайдыр бир дух пайда болуп, ошол стимул берет, кандайдыр бир кошумча күчтөрдү берген сыяктуу болуп сезилип, эми ошондон кийин дагы күрөшүп, мындай өзүңдүн бардык күчүңдү арнаганга түрткү берет да ошол нерсе. Ага, мен сизден дагы бир жагдайын ачкым келет. Мен айтып калбадым, ушу мен өткөргөм, күрөштүн көп түрүн өткөргөм. Экинчи, үчүнчү күдүүнү көчкөндөр эми алар любительский көбүнчөсү мындай статуска ээ боло элек. Айрымдары бар, бел боо күрөштөрү. Бул грек-рим менен эркин күрөшү бул аябай тарыхый, анан мыкты күрөштөрдө аны жана сербиялык мырза жаңыдан UAE-ни жаңылап, брендин жаңылап, аябай жакшы деңгээлге алып чыгып бербеди? Ласло ким эле? Лалович. Анан ошондо мен көрдүм да маттын жанында отуруп, бул күрөш аябай техникалык сымап сыяктуу да, эрежелерчи. Оңой эле же нары, же бери, же бул балбан, же бул балбанын иши дагы өзүнчө бир саясат да. Өзгөчө эгер балбан так көтөрүп эле мындай күчкө салып эле мисалы дааналап жеңбесе, упайдык жактан оюндар болуп кетет да, саясат болуп кетет. Ошо ишенде Кыргызстандын аброю ушундай 5-тепкичке чыкты. Ушундай көрсөткүчтөр болду. Мына улам алтын, күмүш кололор келип атат деген сайын командалык негизде каралып, мындай бир аз чындык болобу биз үчүн, же айрым адамдар гана чечип коебу да? Ушундай айтып койсоңуз да. Ар кандай шарттар болуп калышы мүмкүн. Мына Ерназар күрөшүп атканда деле көрүп атсаңар керек, бир балл менен эле чечилип калып атат. Дүйнө жүзүнүн биринчилигинин сапаты бир балл менен эле чечилип калып атат. Бул деген бир чети деңгээлдин жетишкендиги, бир чети силер көрүп атасыңар, анча-мынча арбитрлар дагы бар. Эми даражасы дагы бийикке жетпегендерди аралаштырып атат дагы. Ошонусу начар болуп атат. Кес-кесте ал арбитр байкабай да калышы мүмкүн. Же байкап туруп атайын бир балды бербей койгонго дагы аракет кылат да, анткени ар бир балган калыстар биз кыргызстандык болсок, тиги испанец болуп калышы мүмкүн, американец болуп калышы үчүн анан ичара мамилелер болуп калышынан айтып коюшу мүмкүн. Мен балама көз салып кой, эми дос катары экөөбүз бир весте күрөшүп жүрүп анан кийин окуучум чыгып атканда, Ерназар, мен балам көз салып кой деп эле мындай дос катары сурап калышы мүмкүн. Бирок арасында силер деле могу спорттун анча-мынча кызыктарын көрүп жүрбөйсүзбү? Сүйлөшүп алгандар болот. Кээ бирөө баягы договорной матчтар футболго чейин жетип атпады, миллиондогон сомдор мененчи. Бизде андай жок. Бизде көпчүлүгү кыйының ушу жетип алсын дейт. Күрөштүн любой түрүндө ушундай болушу мүмкүн да. Бирок жанакынтип судьялар анча-мынча тартип коюшу бар. Тартип коймокторду мына Ерназар деле далай көрүп атса керек. 1-2 балл үчүн кээ бир калыстар көз карап байкабай калдым дегенде да болушуп калышы мүмкүн да. Жанакы челлендж иштеп атканда дагы биздин баягы секундант тренерлер бекеринен иштебейт. Көпчүлүк секундант тренерлердин баары 99% өзлөрү ошо келимде өскөн да. Эң эле аз дегенде мастер спортун СССРдан баштап Кыргызстандын чеберлери да күйгөн үчүн кылат. Бирок арасында жанакындай кызыктуу окуялар келип кетип аткан болот. Кыргызстандын аброю азыр барбы ИББде? Жөн эле мындай андай болтурбайбызбы? Азыр жок. Азыр деген Кыргызстандын илгери мындай болушу да, Кыргызстан Азия деп атканда чыкканда эле мына европейцтер менен Ерназар жүрүшүп, европейцтердин баары Азия, Кыргызстан гана эмес, Азия деп аткандар билет. Биздин Азиянын өкүлдөрүнүн баары кара күч. Кыйын, коркпогон немелер. Баягы бүт жерге барсаң эле баягы кара кыргыздар келтат деген сөздөрдө бүт бар настрой кылчу. Азыр жанакынтип мына Айсулуу, Ерназарлар, деген Махмудовтар, биздин кыздар чыгып атканда кыргыздар келтат деп атканда көпчүлүгү кадимкидей калтырап титиреп корко баштады. Эми кыргыздарга өзгөчө настрой жасай башташты да. Бул дагы абдай биздин аброюбуздун өскөндүгү да.
матка чыккычакта плюс 1 упай буюрса. Ошондой. Ошондой бул психология. Плюс 1 упай матка чейин. Андан кийин калганын көрө жатарбыз. Маегибиз дагы соңуна келип калды. Мени кызыктырган, элди кызыктырган бир мындай ачык айрым суроолорду да сиздерге бердим. Ачык айрым жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Иштерге ийгилик, спорттук ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер үчүн ар дайым жүрөгүбүз менен барбыз. Рахмат. Иштерге ийгилик болсун. Биз эфирде уланталы агайым туугандар. Бүгүн бизде иш аптанын 5-күнү, бир аптаны кантип өтүп кеткенине байкабай атабыз. Заман ушундай болуп калдыбы Айтор. 2 саатты мындай тамак жегишекти бизде акырын коюп койгула дагы биздин кобурашканыбызды угуп, өзүңөргөн ишиңерден кылтыйып деп угуп бергиле. Андай болсо биз эфирде уланталы. Ушинтип кыргызстандыктар 2021 Ранса Silk Road жарым марафонуна катышуусун жигердүү, жалындуу жана шайыр башташты. 1000 спортчу күчүн сынап көрүүнү чечти. Жарым марафон дээрлик 22 чакырымды чуркоо үчүн А спортчу батында. Бул жарыш өзгөчө даярдыкты талап кылат. Чакырым аралыктагы тажрыйбалуу спортчулар үчүн 3 чакырым узак аралыкка биринчи кадам болуп саналат. Скандинавиялык басуу дисциплинасына катышса болот. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар стартка чыгышты. Чуркап келүү же эң башкысы финишке жетүү. Катышуучулардын максаттары ар кандай. Эң башкысы бардыгын спортко болгон сүйүү бириктирет. Вот я первый раз попала. Мен мындай марафонго биринчи жолу катышып жатам. Мага абдан жакты. Это, наверное, в первую очередь. Мен бул жерде өзүм үчүн, балдарым үчүн жана үй бүлөмдүн мотивациясы үчүн катыштым. Ну и, конечно, ради себя. Вот. Мен коркчумун. Чуркап жете албайм го деп ойлогом. Көрсө баары абдан оңой жана жөнөкөй экен. Мен финишке жеттим. Ал тургай токтогон да жокмун. Не останавливалась. А мне говорили, если вдруг будешь там уставать, можешь просто ходить. Нет, я бежала, и это здорово. Мен ууланып калдым. 3 күн эч нерсе жеген эмес элем. На пьедестал. Бирок марафондон калгым келген жок. Биз кыш мезгилинен бери сезонго даярданганбыз. Кийинки марафонго мен өзүмдү жакшыраак сезип, жакшы жыйынтык көрсөтүүгө аракет кылам. Өз учурунда Владимир Кус 23 жашында баштап дүйнөлүк рекордко жетишип, Олимпиаданын 2 жолку чемпиону болгон. Будет профукать старт. К следующему старту немного остановить. Я думаю, конечно,
Мен адамдарды мотивациялайм деп ойлойм. Өткөн жылы ковидтин айынан катышуучулар азыраак болду. Мурда 3-5 миңден болчу. Бирок адамдар денесине кам көрүп, сергек жашоо образын кармаганы жакшы. Ситуации те 2 года и по 3000 человек участвовали, и по 5000 человек участвовали. Очень приятно, что люди задумываются о своем здоровье и как-то поддерживают свой здоровый образ жизни. Финиште бардык спортчуларга ардак медали тартууланат. Эң ылдамдары акча байгеси менен сыйланат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Эм башталды, мен баштап атам. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Бизде конокто так. Жакшылап тааныштырайын сиздерди. 24-чү, жаңылышпасам, октябрь күнү Дайыр Асанов атындагы паркта Velo France Positive KG коомдук бирикмеси өткөрүп жаткан вело жүрүш жана Жашыл Ай коомунун катышуусу менен биргеликте болот. Андыктан Velo France Positive KG коомдук бирикмесинин төрагасы Даниил Кыдыралиев агайыбыз жана Жашыл Ай коомунун координатору Бегимай Гапарова келип отурат. Рахмат биринчиден келип бериңиздерге, экинчиден дароо биринчи сөздү ошол вело жүрүш тууралуу баштасак. Канчанчы ирет уюштурулуп жатат, мунусунда кандай жаңылыктар менен мен угуп калдым, ушу белектер дагы бар экен. Бул адамдарды кызыктыруу үчүн жана кимдер катышат, кандай болот? Айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бизди ушундай өзүңүздөрдүн берүүңүздөргө чакырып койгонуңуздарга биз абдан ыраазыбыз. Биздин иш-чарабыз жаркын жашоо, жаркын келечек деген девиз менен Velo France Positive KG бул коомдук бирикме болуп эсептелет. Анан Жашыл Ай коому болуп чогулуп кеңешип, ушундай бир акция жүргүзөлүк, вело жүрүш жүргүзөлүк, таза коом үчүн деген кат аркылуу биз жака кайрылыптыр. Төрөгасы Нурлан мырза, Жашыл Ай коомунун бул жактагы. Ошол себептүү биз ушундай жүрүштү элге жайылтуу максатында тазалык, элдин маанайына позитивдүү сезим алып келүү, азыр эмне керек десе бизге позитивдүү маанай керек баарыбызга. Ошон үчүн велоспортту Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде өсүп өнүктүрүп, анын баарын жаштарга биздин баалуулуктарыбызды жеке эле велосипед тебесиң деп отурбай, баалуулуктардын баардыгын тамеки чекпөө керек, таза абада жүрүү керек, спорт деген жакшы. Транспорттун түтүндөн шаардын ичи ушунчалык кыйналуулар болуп жатат. Велоспортко өзүңүздөрдүн жашыңыздарды да карабай баардыгыңыздар кошулуп, позитивдүү маанайга өтөлүү деген иш-чара менен ошо коомдук бирикмени ачканыбызга 1 жыл болуп калды. Бир четинен коомдук бирикмеге өзүбүздүн кагазыбыз бар, печатыбыз бар болуп, шаардык кеңешке, мэрияга кат жазсак, ушунчалык бизди жылуу кабыл алып, депутаттар советтин төрагасы Кубанычбек Каңгадиев өзү да келип, кандай көйгөйлөр бар деп, ошондон өйдө сурап келип, өзү велосипед теп, анан ушундай бир жакшы бир маанайдагы өз арага катнашуу болуп жатат. Шаардык мэриядан Нурлан Токоноев деген спорт жагын тейлеген азаматыбыз бар экен, өзү дагы элге алгылыктуу жакшы иш-чараларды кылып аткандыгы көрүнүп турат. Бизге ушунчалык жылуу сезим менен
бардығын жолду дагы кайсы жерге уруксат берүүгө бүт иш чаранын баарын жардамдарды кылып жардамы болуп атат. Ушунчалык мен абдан ыраазымын. Эл баягы элдин ичинен азаматтар чыгат деген маанай элге кандай кайсы деңгээлде болсоң дагы жакшылыгыңды артып туруш үчүн ошо элди чогулталык, жакшы адамдардын баарын башын кошолук, таза адамдарды кошолук деген маанайда болуп уюшулган бул Вела өзү коомдук бирикмеси Vela Friends Positive KG. Аталышыңыздар мага абдан жакты. Vela Friends велосипедтин достору жанагындай жакшы жаркын маанай деп аталыпсыздар. Анан мындай жагдай бар да, бул велосипед сыяктуу спорт түрүндө, баягы убакыт өткөрүү түрүндө бул атайын бир мындай негизи субкультура болот да. Башка чыккан ошого кызыккан, ошо менен жүргөн, ошо шаймандар менен кошо шайман болуп, анан ошоктон жаңы дос күтүп, ушундай болот негизи. Анан мында сиз 1 жыл болуп түзүпсүз. Демек сиз буга чейин өзүңүз ошол вело коомчулуктун бир мүчөсү болуп келишиңиз логикага туура келет эле. Жана ошол сиз башыңызга калпак кийип, мен байкап атам, мына кыргыздын уңгулуу, уюткулуу бир балдуктарын ошол жаңы заманбап кыймылдарга, жаңы заманбап иштерге айкалыштырам деп турасыз да. Бирок кыргыз тилдүү же мындай кыргыз коомчулугу азырынча экономика менен күнүмдүк нан табуу, күнүмдүк ошол оокат менен алек, бул алар спортко кызыкпайт же спорт аларга жакпайт дегенди билдирбейт. Бирок алар мажбур. Кимдерди кантип чогултайын деп атасыз? Канткенде биз мындай өзүбүзгө ошону мындай жайылтабыз да. Сөзүңүз сурооңузга рахмат, абдан жугумдуу суроо болду. Мен буга жакшылап аракет кылып көрөйүн. Мен өзүм велоспорту менен кызыгып тээп баштаганыма активдүү түрдө 4 жылдай болуп калды. Кээде тээп ары бери болуп көп баягы өзүмдүн көйгөйлүү жашоолор менен бардыгын кошкондо 6 жылда. Анан дагы бир мындай сөзүңүзгө баягы байланыш кылып коеюн. Кээ бир досторум же чоң кызматта жүргөн достор деле же баягы сен мурда жаш кезиңдеги велосипед теппей калып анан азыр тээп баштадыңбы деген суроолорду берет. Же болсо кээ бирөөлөр жумуш кылбай велосипед деле тээп жүрө бересиңби дегендерди айтат. Анан бул мен жалпы кыргыз элине велосипед тээп, велосипед спортуна катышуу аябай зор эркти күтөт. Мен 1-2 тээп көрдүм, өзүмдүн көңүлүмө жакты. Менин баягы жашым 50ден ашып калгандыгына байланыштуу деп дагы эсептебейм. Ошондо да жаштыгыңа жаштык кошулуп, позитивдүү энергия кошулат экен. Өзүм тоо жака тээп баргандан кийин шамалдап барганда айылдан келгенбиз да баарыбыз. Айылдын деңгээлиндегидей болгон. Айылда чөптө жүргөндөй болгон. Ландшафттарды улам-улам которуп, бир жерде турасың, тоо жака чыгып кетесиң. Өзүң тердейсиң, динамикалык кыймыл болуп, ден соолук кошулуп атканын мен ошондо сезип атам да. Анан баягы көйгөйлүү эле турмушка байлап коюунун кереги жок. Мени баардыгыңыздар угуңуздар. Ким велоспорт менен катышкан адам, биз жанагы Vela Friends Positive KG деген Vela дегенди баарыбыз түшүнөбүз. Friends дегенди Vela достор, аны жеке эле биз көп улуттан турган дегенди баягы ассоциация ошондой орус, кыргыз бүт баардык улуттардын өкүлдөрү бар. Баарыбыз менен бир туугандык сезимде бир үй бүлө болуп атабыз. Позитив дегенди жаңадан велосипед тээп баштаганда эле баарысы эле кабагын түйгөн адамдардын көп көрдүм. Бул жерге эмне жетпейт деп атат. Vela Friends Positive KG деген эми Кыргызстандын мааниси да. Ошон үчүн бир аз убакытта эле велосипед тепсеңиздер, позитивдүү маанайга келесиздер. Ал жашоого таркы берки дегендеги мындай көп деле кароонун кереги жок. Бул спорттун түрү, бул келечектеги заманбап спорт деп эсептейм. Мурда кыргыз эли ат үстүндө жүрүп, жаш болуп, жаш сезимде жүргөн. Азыр темир атка мүнүү деген абдан заманбап, экология таза, дагы бир макалалар бар. Тиги велосипед тепкендер мамлекетке каршы, доктурга көрүнбөйт, майынын акчасын төлөбөйт дегендей. Анан 4 дөңгөлөктөн ордун 2 дөңгөлөк каалаган жагыңа барып жетип, көптөр бюджетин карап туруп, өзүнүн иш чарасын кылып велосипед тээп жүргөндөр көп болгон аша. Ушундай багытта алып чыгып атканыңызга өзгөчө азаматсыз агайым. Рахмат. Сөзүңүздө велосипед сүйлөгөн адамда 50 жаш деген эмес жок, орду жок болуп калат да. Бул кызыгуу да. Анан мен Бегим сизге кайрылгым келип турат. Жашыл ай коому дейт. Анан жашыл ай коому дегенден мен дароо даярданып жатам. Ошо кызыл ай коому бар. Кызыл ай коому биринчи кызыл крест, андан кийин анан жашыл ай коому да. Демек сиздер жашыл дегенде мен дароо элесиме ошол экология, тазалык, же болбосо ислам дини келет да. Бул жашыл түскө болгон байланыштар. Анан ай турат. Ачыктап берсеңиздер, эмне иш менен алектенесиңер? Миссияңыздар эмне?
Тағы бір жолы саламатсыздарбы, сурооңузга чоң рахмат. Айта кетейин, бүгүн ошо биздин төрагабыз Нурланбек Надырович ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Баарыңыздарга чоң салам айтты. Ошондой эле жашыл ай тууралуу айтып кете турган болсом, ооба, дайыма эле экология менен алмаштырып алат, же болбосо кызыл ай менен алмаштырып алат. Бирок биздики башка. Жашыл ай коому деген 2018-жылы түзүлгөн никотин, баңгизат, спирт ичимдиктери, технологиялык оюндар жана кумар оюндарын алдын алуу максатында ошондой эле Кыргызстандагы элдерибиз, айрыкча жаш муундар арасында дени сак коомду жана дени сак бир уюмду өздөштүрүү максатында түзүлгөн. Ушул күнгө чейин 3 жылдын ичинде ушул жаман адаттардын алдын алуу боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келебиз. Бул кантип жашыл ай деп аталып калды, мисалы. Биз кимдер менен бирге иштешебиз? Бул жерде Турцияда жашыл ай деген эл аралык федерация бар. Анан ошол Нурлан байкелер ошол эменин максатыны көрүп, жактырышып, келгиле анда биз Кыргызстанда да ачалы, элибизге жардам болсун, элибиз мындай ушул зыян адаттардын алдын алалы деген максатта жергиликтүү бизнесмендер менен биргеликте ачышкан. Жана ушул күнгө чейин ушундай иш-чараларды алып иштеп келебиз. Биз көбүнчөсү ден соолукка, спорт оюндарына көп көңүл бурабыз. Ушул зыян адаттардын алдын алуу боюнча. Анан азыркы учурда биздин эң негизги чоң проектибиз бар. Бул саламат жашоо талим-тарбия программасы, окуу программасы. Бул жерде ушул зыян адаттардын алдын алуу боюнча атайын китепчелер чыгарылган. Билим берүү башкармалыгы тарабынан 4 пилоттук мектеп бөлүнүп берилген, ошолордун окуучулары менен биргеликте иштешебиз. Эгер буюрса, ошол жакшы жыйынтык бере турган болсо, анда жалпы Кыргызстанда ушул долбоорубузду жайылтууга аракет жасап жатабыз. Мындан сырткары соода борборлорунда биздин атайын эмелерди, көргөзмөлөрдү уюштуруп турабыз, ар кандай эмелер менен. 2019-жылы Go Green деген аталышта вело жүрүш уюштурганбыз. Анын жеңүүчүлөрүнүн экөөсүн Турцияга жолдомо берип, ошол жакта дагы вело жүрүш болгон, ошолорго катыштырганбыз. Анан коронавируска байланыштуу 2019-жылы болбой калды. Эми 2020-жылы биз жакшы ниет менен баштадык. Вело Friends, учурдан пайдаланып мен Вело Friends вело уюмунун төрагасы Данил Байкеге, ошондой эле Эркин Байкеге терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Жалпы жашыл ай атынан. Анткени ушул вело жүрүштүн ишке ашып калуусуна аябай чоң салымын кошушту. Ушул ишке ашып калышына Данил Байкелер чоң себепчи болду. Вело жүрүш деп көп айтылып калдык. Эми айтылган сөздү көз менен дагы көрсөтүп, биз дагы өзүбүздүн медиа катары ошол сиздердин кыймылыңыздарга болгон салымды кошолу. Вело жүрүш эмне экенин, кандай болот экенин, ичинде кандай кызыктар болот экенин элибизге көрсөтөлү. Көнө берели биз дагы. Келиңиздер, чогуу көрөбүз. Шайтан араба төгүү менен жөө жүргүнчүлөрдүн сабатсыздыгына уралы. Ушул уран менен Бишкектин шайтан арабачылары өткөн жекшембиде 18 апрелде чогулушту. Шайтан араба жүрүштүн максаты жөө жүргүнчүлөргө шайтан араба жолдору шайтан арабачыларга таандык экендигин түшүндүрүү. Мэрия бизге жолдорду куруп берди. Бир жагынан алар ыңгайсыз. Бирок экинчи жагынан шайтан арабачылар аларды баары бир колдонушат. Жөө жүргүнчүлөрдүн көңүлүн буруп, алар да көңүл бурушсун деп айткыбыз келет. Шайтан араба тээп жүргөндөр бар экендигин, аны унаа каражаты катары колдоноорубузду айткыбыз келет. Шайтан араба жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолдорубузда өз ара урматтоону каалайм. Взаимоуважение на наших велопешеходных дорожках. Мен 4 жашымдан бери шайтан араба тээп жүрөм. Башында мага жарыш болот деп айтканда, бул мелдеш деп ойлогом. Жолдо келе жатып, атам мага бул жөө жүргүнчүлөрдү шайтан араба жолунда жүрбөөгө үйрөтүү максатында жасалган иш-аракет деп айтты. Мен катышууну чечтим. Не ходить по велодорожке. Все равно решил поучаствовать. У нас очень мало велодорожек. Шаарда шайтан араба тебүүчүлөрүнө жолдор өтө эле аз. Шайтан арабачылар көп. Кээ бир адамдар коомдук транспортту жактырышпайт. Кээ бирөөлөр шайтан араба менен жүргөндү жакшы көрүшөт. Ал тургай бизде бар шайтан араба жолдору тротуарларда тартылган. Бул шайтан арабачылар үчүн экендигин түшүнбөгөн жөө жүргүнчүлөр көп. Пешеходов, которые не понимают, что это для велосипедистов. Биринчиден, шайтан арабалар унаа сыяктуу зыяндуу газдарды бөлбөйт. Газов как машины. Экинчиден,
спорт менен машыгуу керек. Мен шайтан арабаны көп айдайм. Шайтан араба жолдорун колдоном. Мен мэрия бири-бирибизди сыйлашыбыз үчүн жөө жүргүнчүлөр менен жалпы мейкиндик беришин каалайм. Биз өзүбүздүн тарабыбыздан, жөө адамдар өздөрүнүн тарабынан жүрүүнү абдан каалайм. Ну, на самом деле, если было бы справедливо, конечно. Чындыгында жолдун четине темир же бетон тосмолору бар трассага шайтан араба жолдорун көрүү адилеттүү болмок. Бизге шайтан арабачыларга бүт шаар боюнча жүрүү абдан ыңгайлуу болмок. Велосипедист, он как... Шайтан арабачылар тигил жакта эмес, бул жакта эмес, жолдо. Ал автоунаа айдоочулардын көз карашы боюнча өздүк эмес. Тротуарда унаа айдоого тыюу салынат. Анткени жол эрежелери боюнча ал жолдо жүрүшү керек. Он должен ездить по дороге. Мэриянын мурунку жетекчиси эки жолдун аллеясына шайтан араба жолдорун салган. Жөө жүргүнчүлөр жарым жартылай сабатсыздыктан, жарым жартылай шайтан арабачыларды сыйлабагандыктан шайтан араба жолун ээлеп алышат. Башкача айтканда, шайтан арабачылар жүрө турган жер жок. Там занимают велодорожку. То есть опять велосипедисту негде ездить, получается. Шайтан арабачылар маршрут боюнча колонна менен жүрүштү. Кызыктуу, пайдалуу жана абдан маалыматтуу болду. Эгер сиз жөө жүргүнчү болсоңуз, дагы бир жолу эскертебиз. Шайтан араба жолдорунда баспаңыз. Biz кайрадан студияга кайтып келели. Биз сөздү мына Данил Кыдыралиев жана Бегимай Капарова менен Гапарова менен Велофрендс Позитив Кейджи жана Жашыл коомунун ишмердүүлүгү жөнүндө слушап атты элек. Биз сөздү ушул сюжетти угатып шайтан араба деп калдык. Менде мындай түшүнүк бар агай, ошол сөздү жакшылап экөөбүз эзип чыгалычы. Мына кыргыз тили. Бул байыркыдан байыркы тил. Бирок байыркы жашоо шарттары башкача болгон. Сиз жана айтып атпайсызбы, кыргыз жылкы үстүндө ат менен өскөн, жашаган элбиз деп. Ал убакта шаарлар жок болчу. Азыр шаарлар курулду. Шаарда велосипед менен жүрүү ыңгайлуу, экономика, эргономика, ден соолук жана башка. Ошол сыяктуу эле биздин кыргыздардын бир эмеси бар да, өзгөчөлүгү бар да. Дүйнө жүзү колдонуп аткан, стандартка айланган, дүйнөнүн 205 мамлекетине барсаң дагы бардык жерде түшүнүктүү болгон сөздөр бар. Мисалы, авто, радио, телевидение, же болбосо байсыкл же велосипед деп кабыл алат. Анан биз сыналгыны, радиону сыналгы деп, үн алгы деп, телени сыналгы деп, мындай өзүбүз бизден башка бир эл жок. Биз жаңы сөзгө жаңы сөздү ойлоп табабыз деген ушул түшүнүк менен жашап келебиз да. Анан азыр сюжетте мен кесиптештерим аябай көп жолу шайтан араба дептир да. Мен эле мисалы сизде Данил агайыбыз ушул Кыргызстан шайтан арабачыларынын бирикмесинин жетекчиси десем, элдер бери жагынан күлөт да. Аскияга айланып калат. Ошол боюнча пикириңизди айтып кетсеңиз. Сиз эми азыр рекламаны көрүп атканда мен да шайтан араба деген сөздү улам-улам кайталангандыгына байланыштуу мен де бир четинен күлкүм келди. Мен шайтан арабачылардын Кыргызстан боюнча коомунун жетекчиси дегенден туура эмес болуп калат. Бул сөздү түшүндүрмө тууралуу заманбап оңдоолорду киргизиш керек. Илгери ата-бабабыз эки дөңгөлөктүү велосипедти көргөндө, велоарабаны көргөндө, алар чочуп өтөй бул шайтандай болгон ат деле минип жүрчү элек. Анан эки дөңгөлөктүү буту менен кантип жүрөт деп туруп, бул шайтандан араба турбай деп. Мен түшүнүгүмө караганда ошо шайтан араба болуп калса керек да. Анан азыркыда заманбап түшүнүк менен жакшы сөздөрдү, жугумдуу сөздөрдү биз колдонуп жүрүп отурушубуз керек. Менин айта турган сөзүм вело араба деп койсок болот, же болбосо вело тебүүчү, вело арабачы, ушундай жакшы араба деген сөз эми баягы коштолгон нерсе, бир нерсеге минип же ошондой ошону коштоп жүрөсүңбү дегенге вело тебүүчү, вело араба тебүүчү деп койсок болот. Ушул сөздөрдү оңдоп жүрүп отурабыз, себеп дегенде биз жаңыдан жаңыланууга кирип атканда биз жаңыдан баштап атабыз да. Анан бизден кийинкилер ошо жакшы сөздөргө эле, эл жакшы сөзгө жугумдуу, анан кыргыздын бир өзгөчөлүгү бар. Каймана сөзүмдөргө аябай көбүрөөк көңүл буруп, бири-бирибизди чымчыганды жакшы көрөбүз. Анан эгерде эшикке чыгып дагы бир жака жолсок, ай шайтан арабачы кандайсың десе, деши да мүмкүн дегенчи. Бат эле көнүп кетет. Бат эле көнүп кетет. Анан буюрса жакшы аттарды коюп жүрүп отурабыз. Өзүбүз айткандай. Аталыштан абдан нерсе, көп нерсе маанилүү. Маанилүү абдан.
кандай атасаң ошондой жолу болот деп. Анан мына бул жактан сиздин жаныңызда Бегимай карындашыбыз отурат да. Мен сиздин мындай улуу муун катары мен бир нерсени сурагым келет. Сиздердин Бегимай мисалы азыр 20-25 жаштар аралыгы болсо, андан да кичирээк балким. Миңдеген десек дагы жүздөгөн жаштардын бирикмелери бар. Жүздөгөн жаштардын коомдук кыймылдары, коомдук уюмдары, фонддору жана башка аталыштары ар кандай болгону менен максаттары ушу бир тармакты ушу биз алып кетсек экен, бир тармакты илгерилип кетсек экен деген үмүт менен жүрөт да. Сиздер биздей жашта жүргөндө андай мүмкүндүк болгон эмес. Сиздер чынында мындай нан балдарды кантип жөн эле ушу жашап кетебиз деген заманды көрүп калдыңыздар да. Бүгүн заман башкача. Анан кандай ойлойсуз? Ушундай жаштар менен кызматташууда, кат алыш беришкенде, ушундай иш-чараларды уюштуруп атканда, мындай жаштардын үйрөнө турчу жагдайлар сиздерден көбүрөөкпү же бере турчу жагдай гана көбүрөөкпү? Ошонун балансын салмактап көрдүңүз беле? Айтып берсеңиз. Сурооңуз абдан жакшы. Мындай. Эми биз жакшылай коому жөнүндө эле биз айта кетсек, булар жакшылай коому элге жакшылыгын арткан, адамдын баалуулуктарын биринчи алдыга койгон, ислам динибизди дагы баягы биз көкүрөгүбүзгө кармап жүргөн ал динди дагы таалим тартипке, жаштарды жакшылыкка үндөгөн биздин ушу жакшылай коомунун мааниси ушундай болуп атат да. Биздин Велофренс позитив кейжинин дагы баалуулуктары биз устав жаздырганда бизге жаштарга баалуулуктар ата бабанын мурдакы жашап өткөн калыптануусунун баарын көкүрөгүнө киргизүү, сый урмат деген эмне дегендин баарын камтып жүрүп отуруп, аны иш-чара кылып атабыз. Мындай сиз айткандай мындай коомдор көбүрөөк, бирок ар бир коомдун өзүнүн бир кызыкчылыктары бар. Кээ бирөө коммерческий, акча табуу жагы кыскача болуп кетет. Дагы бирөөнүкү башкачараак болуп, бирок биздики башынан түптөгөндө ошол эле сиз айткандай жаштарды, улуу муундардын баарын кошуп, акыл жашта дегендей. Мен 2 жакшылыгымды жаштарга артсам, алардан 4 жакшылык келип атат. Бирок мен өзүмдүн жашыма да карабай, бир сөздү кечке эле сүйлөп айтып отуруп, өзүмдүкүн бербей, алардыкын да кабыл алып, жанагы гибкий система деп коет го, өзүмдүн жанагы жесткийге кирип калбаган мүнөзүм менен алар менен тил табышып ишибиз алдыга жүрүп атат го деген маанайда болуп атам. Жаштарды жаман болду, келечек туура эмес болуп атат деп кээде көчөдө көргөн эле жаштарды көрбөсөк, бирок ушунчалык акылдуу, интеллектуалдуу, жан дүйнөсү бай, адамга жакшылыгын артып турган позитивдүү жакшы жигиттер ушундай жаштардын арасында мен көрүп билип атам. Алардын баарын арасынан тандап, иш-чара алып барганга мунуң болобу деп ушунчалык чоң команда бүрсү күнгө вело жүрүшкө ушунчалык өзүнүн ынтызарлыгын берип күн-түн иштеп аткан жаштарга да, орус болобу, кыргыз болобу, башка улуттардан болсо дагы бир үй бүлөдөй иш-чара алып барып атканына мен абдан ыраазы болуп атам. Ошон үчүн эл ичинде жаштардан болобу, атасынын муундары баалуулуктарды кармап жүргөн атанын балдары, бизде атанын кыздары абдан көп. Мына Бегимай карындашым өзү деле берки Нурлан иш-чарасы менен бошобой калганда баардык суроолордун баарын ушул эле кичинекей карындашыбыз. Анан Элнура деген мэрияда иштеп жүргөн кызыбыз өзүнүн кызматын такылдатып аткарып, бул жагын мындай жагдайга кандай өткөрүп койсок деп бизге жакшы идеяларды берип, ушундай болгон заманбап жакшы кадрлар, келечек үмүткөр болуп жашашыбыз керек. Анан биз баягыда мындай болгонбуз, анан баягы перестройканы башыбыздан өткөрдүк дегенди чет жака коюп, келечекти ойлонуп, жаштар жөнүндө ойлонуп, мамлекеттик коомдун келечегин ойлонуп, жакшылыгыбызды ар бирибиз өзүбүздөн канча деңгээлге артып жүрүп отурсак, биз бир аздан болсо да жакшы жүрөбүз. Биз дайыма айтабыз, позитив деген сөздү баардыгына кошобуз. Кыргызстан баардыгы велосипед тепсе, Велофренске кирсе, позитивдүү болоруна мен толук ишенич артамын. Мен эл ушундай жакшылыкты кабыл алчу маалыбыз келип атат. Баардык жагдайларды вело тебүүдө деле, вело тепкендерди мына бийлик тараптардан жолдорду салып берип, ал баардыгы эле бир эле Франциядагыдай же Англиядагыдай болбойт. Иш-чара башталды. Ошого ыраазы болушубуз керек. Анан биз велосипед тептик эле деп эле анан жанагы айткандай шатайын арабанын ээсибиз деп отуруп эле биз жөө бараткан адамды сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек. Кичинекей балдарды, аял затын, коляскада бараткан аял затын, байкабай калып телефон менен көйгөйлүү жашоодо жүргөн адамдардын баарын сыйлап,
токтоп колонна менен кетип атсаң да, аларды өткөрүп туруп анан жолуң менен акырын өтсөң, сыйырмат ошондо башталат. Сен бирөөнү сыйласаң, андан кийин сыйырмат сага келип баштайт. Жакшы сүйлөчү, жакшы сөз угасың. Жаман сөз айтсаң, жаман сөздү багы күз күнүн программасы дегендей, күз күнү карап кабагыңды өтөй, ошондой эле өзүңөн көрөсүң дегендей да. Ошон үчүн жаштар сиз айткан аябай урунттуу жакшы суроолорду берип атасыз. Мага жагып атат ушул. Мага да жагып атасыз. Албарчу, сизге рахмат. Сиздердин жана позитивдеп карманган бул өзүнчө бир баалуулук, өзүнчө бир энергия да. Мунун бардыгы энергиянын айланасында биз акыры кеч ушул жаштардын болобу, сиздердин болобу, ушу муун арасы бизде жектешүү көп болуп кетпеди агай? Мисалы, жер, муун, диний, улутчулдук, саясий жана башка. Мен ойлойм бул бизге окшогон ушул чакан элдердин башынан өткөрө турган бакандай болгон процесстер да. Мунун бардыгына ар бирөөбүз үлүштөрбүз, салымдарбыз десек болот. Жашынакы өткөзүп алыңыздар 24 мен өзүм жанакы эмне деп сөйлөштүк, ошондо шайтан арабабы же авто жок, вело арабамды. Ана сөзүңүзгө аралды, мен дагы бир нерсени айтып кетсем убактым болобу? Кыскачараак. Кыскача айтайын, бизге демөөрчүлөр, биз ушундай масштабтуу жумушту Велофренд Positive KG эң биринчи жолу масштабтуу иш-чара алып барып атабыз. Ошого карабастан биз кат жазып, мэрия жакшы жардам берип атат. Депутаттар корпусу жакшы, шаардык совет кеңеш депутаттары. Андан кийин Шоро компаниясы демөөрчүлүгүн абдан бизге ушунчалык кең пейилдик менен продукциясын, алардын оюбуз бирдей экен да, алар таза продукция, биз таза коомго деп. Шорого, Абдыш ата коому, алар бизге спонсорлук жардам берип атат. Веломагазиндер, веломагазин, велоавто, дагы бир 3-4 магазиндер өзүнүн анча-мынча белектерин дагы конкурска десеңиздер жардамын берип, биздин баягы кылып аткан ишибизге зор өбөлгөсүн түзүп атат. Рахмат сиздерге. Алдын ала айтып кетейин, сиздерге чоң демөөрчүлөргө рахматымды айтып коеюн. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Жакшынакы өткөрүп алыңыздар. Максат жакшы болсо, анда бардык тарап ошол өнүгүп кеткенге кошулат экен да. Анан Данил Кыдыралиев Велофренд Positive KG коомдук бирикмеси жана Жакшылай коомунун координатору Бегимай Гапаровага ыраазычылык билдирди. Бегимай, сизге бир аз сөз азыраак тийип калды. Мен кечирим сурайм. Бирок эң негизгиси аткарылган иштер. Мен азыр өзүм сиздер менен чыгып коштошом. Азырынча биз менен болуп туруңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Турмуштун арабасы каалайсаң, каалабасаң да алдын өгөздөй жыла берет экен. Биз бүгүн ушул иш күнү кечи Долбоордун алкагында эски аянтта өтүп жаткан Агротех Экспо көргөзмөсү тууралуу сөйлөштүк. Жалпы чарбакерлер, дыйкандар үчүн, фермерлер үчүн мыкты бир жаңы мүмкүндүктөр ачылып атат. Эртең дагы болот. Эски аянтта келип катышып кеттиңиздер. Ал менен катар Эрназар Ахматалиев өңдүү мыкты балбандарыбыздын бүгүнкү күрөшчүлөрдүн маданияты, күрөшчүлөрдүн балбандардын кыялдары тууралуу сөйлөштүк. Анан өзүңүздөр күбө болгондой мына эфирдин соңубузда ошо Вело Positive KG деп биздин агаларыбыз жаштар менен биригип, ушул вело жүрүш жасайлы, вело маданиятты өнүктүрөлү деп дагы аракеттерин кылып атат. Эми ар бир мамлекеттин эң бир негизги кыймылдаткычы, байлыгы дагы бул өзүнүн эли болуп эсептелет. Ал менен биздин кыргыз коомчулук бүгүн бара-бара кире канат жазып, ар ким ар тармагын, өз тармагын ушул илгерилетип кетсем, алдын сүрөп кетсем деп иш аракеттерин жасап жатат. Менин оюмча мунун бардыгы көптөгөн процесстер, бирок жалпы суммада бул бизге өнүгүүгө чоң өбөлгө жана энергия, дем күч берет деп эсептейм. Иш күн аптасында бүгүн бул апта дээрлик мен өзүм иштеп бердим сиздер үчүн. Кийинки аптада сак саламатта туруңуздар, көрүшөбүз. Жакындарга өзүңүздөргө жакшы маанай, көбүрөөк билим тартуулайлы жана алдын өгөздөй коом катары, эл катары өнүгөлү, өсөлү. Жакшы туруңуздар.